Эмне үчүн ислам динибизде тамактанууга өзгөчө көңүл бурулат? Бир үзүм тамак жакшы же жаман амалдын уюткусу дейт. Адал жана арам тамактын дуа кабыл болушуна кандай таасири бар? Ысырапкорчулукка жол бергендер шайтандын бир туугандары дейт. Азыркы учурда бир гана Бишкекте эмес, жалпысынан эле дүйнө жүзүндө ушул фастфуд тамактануулар аябай популярдуу. Бирок күнөөдө арактан кем албаган күнөө. Ошон үчүн эч ким тамекиде кальяндын уруксат издебесин. Көркөм адеби аклак тууралуу сөз кылалы. Ким намаз окуп туруп адеп аклагын оңдобосо, ал негизги максатты аткарбаптыр. Чыныгы мусулман адам кандай сапаттарга ээ болуш керек? Өзү менен кошо өзгөлөрдү бактылуу кыла алса, анда ошол адеп аклактуу адам деп айтат экенбиз. Ошол кылык мүнөздү чындап айтканда мындай өзгөртсө болобу? Аял киши күйөөсүн сыйламайынча бейишке кирүүсү кыйын болот деген. Социалдык тармактардын кандай бир зыяндуулугу бар? Демек, чупунулук мусулмандын сыпаты. Кичипейилдүүлүк, анан илим билимге умтулуу, максатты бийик коюу. Жүрөк оорулары тууралуу сөз кылалы. Көрө албастык менен алектенип калган адам ыйманынын даамын тата албай, балким ыймансыздык жолуна түшүп кетиш коркунучу бар дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рабби яссир ва ла туассир биттаммин бил хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кадырлуу биздин Заман подкастынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга ысык саламыбызды жолдойбуз. Жана учурдан пайдаланып биздин башкы өнөктөшүбүз Бака исламга ыраазычылык билдирүү менен биргеликте бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Бүгүн биздин Заман подкастынын коногу коомдук жана диний ишмерибиз устазыбыз Калысбек Заманбеков келип отурат. Устаз, кош келиңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, ырайымдуу Алла Тааланын аты менен Алла Таалага алкыштар, мактоолор, даңктоолор болсун. Бул ааламга мээримдин анык күзгүсү, жакшылыктын даана үлгүсү болуп жөнөтүлгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Сөздүн башында учурдан пайдаланып сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Анткени өткөндө ошол үй бүлө тармагында маектен кийин азыр өтө зарыл маселеге чакырып отурасыздар. Аллахым ыраазы болсун. Элибиз, жерибиз, эртеңки жаркын келечек үчүн дагы көптөгөн жакшылык темаларды талкуулоодо дагы сиздер менен жүздөшүүнү Кудайым насип кылган болсун. Амин. Алхамдулилля, устаз, биз да абдан кубанычтабыз. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер үчүн өзүбүз мына устаз менен биргеликте дагы өтө бир маанилүү теманы ачалы деп турабыз. Бүгүн чыныгы мусулман ким, чыныгы мусулмандын бейнеси кандай болуш керек, чыныгы мусулмандын адеп аклагы кандай болуш керек жана бул жолдо тамактануу канчалык маанилүү жана өзгөчө, ушул тууралуу негизинен сөз кылабыз. Андыктан устаз, тамактануудан баштасак, эмне үчүн ислам динибизде тамактанууга өзгөчө көңүл бурулат? Нурсултан мырзам, Аллах ыраазы болсун. Анан жакында биринчиден оолу ажылыкка барып келүүңүз менен сизди чын дилден куттуктап, ата энеңиз менен барып келдиңиз, кайната кайненеңиз менен ушул аткарган ажылыгыңыз момун мусулмандардын катарында кабыл болгон ажылыктардан болуп жазылсын. Амин. Бардык мусулман балдарга ата энесине кызмат кылып, улуу моюндагы милдетти так өтөп келүүнү Кудайым баарыбызга насип кылган болсун. Амин. Өтө зарыл суроону узаттыңыз. Эмнеге дегенде, мусулман адамдын бул дүйнөгө келип жаралуусундагы максат жападан жалгыз. Куранда баса белгилегендей, бул Алла Тааланы таанып, ага татыктуу ибадат кылуу, жер бетин гүлдөтүү болот. Куран-ы Керимде Аллах Таалам айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндерди, адамдардан обол жаралган үчүн, кийин адамзатын, инсандарды өзүмдү таанып, билип, ибадат кылып, сыйынып, жер бетин гүлдөтүү үчүн жараттым дейт да. Анан бул жерде мындай алгоритм, эсеп бар да, математика. Демек, адамзаттын баштапкы негизги орчундуу милдети жаратканды таанып, туура ибадат кылуу болсо, ага бул себептер дүйнөсү. Ата энеден себеп болуп жаралган сыяктуу эле ибадатты өтөө үчүн биздин карыныбыз ток, суусунубуз канган, ошого татыктуу бир абалда болушубуз керек. Демек, тамак аш маселесин ушунчалык исламда маани берилгендиги, анын ар жакта түпкүрүндө камтылып жаткан чоң максат ибадатты сапаттуу, толук деңгээлде өтөө үчүн. Ошол себептен тамак ашка, суусундукка, адамзатты ибадатка шыктандырып, күчтөндүрүп турган нерсе өтө маанилүү болуп эсептелет. Устаз, анан ошол адал тамактын же арам тамактын руханий абалына кандай таасири бар?
Өтө туура айттыңыз. Көптөн бери мына энциклопедия китептерден атайын терип жүрдүм эле, анткени ойлогон нерсе, жаттаган нерсе азыр эстен чыгып калат экен да, ааламдашы учурундачы ошого жазган нерсе калат экен. Карасаңыз, бул жерде адал тамактын же арам тамактын адамдын өзүнө, келечегине, атүгүл ибадатына чейин таасири бар экен. Мына бизге доордош жашаган Египетте айтыш болгон өтө чоң ислам аалымы Имам Шаграви айтып атат. Адал мурихун дейт. Адамдын ден соолугун чың кылып, акылын тунук кылып, анан ал адамдын жашоосуна жеңилдик тартуулайт, ыргылайт. Ошол учурда арам болсо мут'имун, адамды чарчатып коет, мукаллафун, анан байлыгын дагы кетирет. Мындайча айтканда, арам нерсе инсанды сызга отургузат, аң сезимин уулайт, анан жашоодо кыйнап коет дейт. Ал эми экинчи бир мисалы аалымыбыз айтып атат, караңызчы. Бул жерде ошол Азирет Абу Бакр радиаллаху таала анху айтып атат: "Мен акалал харам" дейт. Кимде ким арамды жей турган болсо, асатча бар, анын дене мүчөсү аны укпай калат. Мындайча айтканда, карапайым сөз менен айтканда, дене мүчөсү ага укпайт дагы, баш ийбей да калат, жаман нерсени дегдеп көксөп калат дейт. Дене мүчөсү. Көз арамды көргүсү келет, колу менен зулумдук кылгысы келет. Ал адам кааласын, каалабасын, билсин, билбесин, арамдын натыйжасы адамды түз жолдон буруп, терс жолго жетелейт. Дене мүчө зулумдук менен алек болуп калат деген сөз экен. Ушунчалык таасир этет экен. Мына бүгүнкү күнүбүздө биздин коомчулукта ушул тамактын адал болугуна сиздин оюңуз боюнча мындай жетиштүү түрдө көңүл бурулуп атабы? Азыр эми себеби көптөгөн адамдар сизге сабакка барышат, балким суроолорду узатышат. Ошондон улам сиз дагы бир элибиздин деңгээлин сезип турсаңыз керек. Нурсултан мырзам, туура так кесип айттыңыз. Эмнеге дегенде, жана бул подкаст башталаардан алдын кадимкидей бул жердин абырасы, маанайы башкача болуп көзүмө жаш келди да, чурулуп. Эмнеге десеңиз, азыр биз адал арам маселесин талкуулап атпайбызбы? Анан кыргыз эли ошонун ичинде канчалык буга маани берип калды? 25 жыл мурун артка урулуп карасак, 25 жыл мурун бул бөлүнүү эмес. Өзүм Көл Өрөөнүндө туулгандыгы үчүн Кыргызстан бир элбиз. Бөлүнүүгө жол бербеш керек. Ынтымакты даңазалаш керек. Бирок ошо көлдө төрөлүп чоңойгон, торолгон адам катары бала кезимде мектеп окуганда элестер сакталып калган экен. Ата менен бала бирге отуруп арак ичип, анан оор кылмышка баргандар. Келин менен кайната, кайнене бирге отуруп бир дасторкон, жайыл дасторкондо арак ичкен. Анан аксакал аталарыбыз айтып калды, 25 жыл мурда имам жаназа намазды окуп, бирок үйүнө жете албай, арыкта мас болуп кулап калчу депчи. Демек 25 жылдын муну айтканымдын төркүнү себеби 25 жыл аралыгында биринчиден Кудайымдын мээриминин төгүлүп жатканы, себептер дүйнөсү ушул биздин агайлар, устаздар, элди агартып көгөртүп ушул жааттагы аалымдарыбыздын ополтоодо эмгегинин себебинин үстүндө биз ушундай даражага, деңгээлге жетип атабыз. Демек 25 жыл деп кечээки күнгө карабайлы, бүгүнкү күндө карабайлы, биздеги тай баскан мусулмандын тарыхына, ислам динин карасак, 25 жылда биздин деңгээл жакшы көтөрүлдү. Бирок азыркы тапта бүгүнкү биздин дин чөйрөсүндөгү адамдардын, жалпы элдин адал арам түшүнүгү кайсыл деңгээлге жеттик десек, азыр тай басып, сүт эмип, буламык жеп, эми тамак жегенге даяр болуп калган деңгээлде. Демек биз толук турда адал арам маселесине мындай бир жетишип кеткен жерибиз жок, бирок ошол эле убакта арамга мурдагыдай белчебизден батып калган жерибиз жок. Арамдан кандайдыр деңгээлде суурулуп чыгып, адалды көксөп аткан, издеп, ошону талап кылып аткан адамдын сүрөтүндөбүз. Менин бабымда. Устаз, иншалла буйруса үмүт кылалы. Сизди угуп мен дагы биздин сахабалардын жашоосун эстеп кеттим. Ошол учурда көптөгөн баяндарда бизге айтылат. Ушул биздин сахаба апалар, энелер өздөрүнүн жолдошторун мындай эртең менен жумушка узатып аткан кезде, эй жолдошум, өмүрлүк жарым, бизге адал рызкы таап кел Алла Тааламдан. Себеби биз ачкачылыкка чыдайбыз, бирок тозок отуна чыдабайбыз дегендей ушундай бир күчтүү мотивациялык сөздөр менен жолдошторун узатышкан жумушка. Иншалла биздин да коомчулук, биздин дагы энелер, биздин да жубайлар буюрса ушундай бир деңгээлге чыгып калса деген үмүттөбүз иншалла. Амин айткан. Иншалла. Устаз, мындай суроо болуп атат. Мисалы үчүн жеген тамактын адамдын мүнөзүнө таасир тийиши мүмкүнбү? Албетте, бул суроого диний жааттан, анан медициналык жааттан толук кандуу жооп болот экен. Диний тараптан жеген тамак, мисалы эң орчундуусу адал арамдан баштайлычы. Адалдан жей турган болсо, ал адамдын мүнөзүнө, жалпы жашоо тартибине, ибадатына,
ушунчалык таасирин тийгизет экен, түгүл акырет жашоосуна чейин. Ал эми ал арамдан боло турган болсо, бул дүйнөдө кыял кадимкидей катуу болуп, корс болуп, мээримдүү жүрөктөн мындай бир корс, мерез, мындай бир эч кимди аябаган, эч кимге мээрим төкпөгөн катаал жүрөк ээси болуп калат, акыретте оор даражага кетет да. Анан адал тамактын ичинен дагы түгүл баягы күнүмдүк катары тамашалап калабыз, бирок медицинада ошону кандайдыр деңгээлде таксыздап айтышат да дарыгерлер. Мисалы ошол эле аттын этин жеш, койдун этин жеш, балыктын этин жеш. Мисалы биз көбүнчө сыртта окуп калган учурда малайзиялык, индонезиялык бир туугандардан, студенттерден байкайбыз. Көбүнчө деңиз жаныбарларын балык жегенден башкача момунураак да. Башкача момунураак. Эми ал ошо медицина тармагындагылар муну изилдеп, зерттеп кенен тастыкташсын. Бирок динде ушунчалык таасири чоң. Абдул-Азиз ибн Фершита деген Ибн Малак чоң аалымыбыз мергенчилер боюнча китеп жазган. Ошонун кириш сөзүндө түбөлүк эреже катары ушул бир кыска сүйлөмдү айтканда, ал-лукмату нутфатул амал. Бир кесим тамак дейт, бир үзүм тамак. Элестетиңиз, бир үзүм тамак жакшы же жаман амалдын уюткусу дейт. Апаларыбыз айылда уютуп, айран уютат эле, быштак жасайт эмес беле? Бир үзүм тамак, бир кашык тамак адалдан болуп, адалдын ичинен да ден соолукка пайдалуу боло турган болсо, анда ал жакшы нерсеге түртөт, себеп болот, өбөлгө түзөт. Баягы көңүлдөн баштап, ибадатына чейин, эс алып дем алганына чейин. Ал эми ошол шек күмөндүү же арам болуп калса, ал анын мүнөзүнө чейин чагылышып, аны ибадаттардан тосуп, акыретте оор бир жагдайларга түртүп калат экен да. Демек тамактын түздөн түз адамга таасири чоң. Негизи ушундай бир статистика бар экен, чочко этин көп жеген өлкөлөрдө ажырашуу дагы көп экен да. Себеби мындай чочко эти адам баласынын денесине, психологиясына дагы мындай кызгануу сезимин жок кылат экен. Ошондон улам эми бир интернеттен окуп калдык, балким туура чыкса керек. Акыйкат, сөзүңүзгө аралжы. Саид Багдаш устазыбыз, Аллах өмүрүнө береке берсин, Чубак устаздын устазы, биздин устазыбыз 40 канча жылдан бери эмгек кылып келет ислам жаатында. Мадина Мунавварада, берекелүү шаарда айтат. Ошо медиктер, дарыгерлер атайын ошол жаатта мындай бир тажрыйба жүргүзүшкөн дейт. Билесиз да, айгыр жылкы баласынан. Андан кийин тоок өтө кызганчаак болот, карайт. Анан жанагы тоокко чочконун этин сиз айтмакчы, илимий зерттөө жүргүзүшүп туруп, майдалап бергенде эч кимисин кызганбай калган дейт. Демек акылы жок жаныбарга дагы ошо жеп аткан эттин адал же арамдыгы таасир этип атат, адамга ушунчалык терс таасир этет. Анткени бүгүн гана подкастта келерден алдын окуп калдым. Адам баласынын, бул тастыкталган нерсе, дүйнөлүк стандарт боюнча, адам баласына күнүгө 11 миллиондон ашык маалымат келет экен. Ааламдаш учурунда азыр андан да көп болушу мүмкүн. 10 миллиондон чоң ири өлчөмдөгү маалыматтар мээсине келет. Анан ошонун ичинен 40 миңден 120 миңге чейин гана маалымат таң сезим кабыл кылат экен да. Бул ошол маалымат адамга ушунча таасирденип атса, ошол алган уккан нерседен дүйнө тааным пайда болот экен да, адамда чийилет. Тамактын таасири маалыматтан да өтө жаман да. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, балаңарды арабтарда баягы ысык болгон себептен сүт энелерге жөнөткөн да, тоо жайлоо сыяктуу жерлерге. Балаңарды өтө акылдуу, зерек, илим билимге умтулган, жашоого тың таза аялдын сүтүн эмизгиле. Неге десе, ошол сүт барып канга айланат, сүт таасир этет дейт. Демек бир сүт аркылуу ошол эмизип аткан эненин кыял жоругу, такыба же такыба эместиги, тазалыкка маани бербегендиги таасир этип атса, ошо сүттөн дагы башка тамак ушунчалык тылдап каралыш керек болот экен. Эң сонун. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосуна келе турган болсок, пайгамбарыбыз ушул тамактанууда кандай адептерди калтырып өткөн, кандай адептерди бизге үйрөткөн? Аллах таалам ыраазы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах таалам бул ааламга мээрим катары жакшылыктын күзгүсү, үлгүсү кылып жөнөткөн. Түгүл сиз айткандай, тамак жегенинде да биз үчүн чоң сүннөт, жакшы таберик амалдар бар экен да. Мен бул жерге алгоритмин сызып койдум, кийин кыргызчасын да орусчасын чыгарсам. Тамактын жалпы адептери 3кө бөлүп карайбыз. Тамактан алдыңкы адептер, этика, көңүл бурула турган сүннөт амалдар. Тамактын ортосунда, жеп аткан учурда кайсы нерсеге көңүл буруш керек, тамактан кийин кайсы нерселерди жасашыбыз керек. Биринчи, тамактан алдын, эми баягы көпчүлүк билет, ошентсе уруксат бериңиздер, 2 колду билекке чейин жакшылап жуу. Анткени азыр микроб өтө көп. Ошондо бул бир чети сүннөт болот, экинчи чети бул тазалык болот. 2 колду жакшылап жууп, анан экинчи ошо ниет кылуу. Карасаңыз, баягы Дениз устаз айткандай, байкебиз айткандай, бул жөн эле тамак жеп, курсакты кампыйтып тойгузуу эмес. Бул жерде тамактан алдын кол жуугандайын, жайыл дасторкондо отурганда, Аллахым ушул тамактан пайда болгон күч кубат, энергияны өзүңдүн ыраазычылыгыңа сооптуу иштерге,
мамлекетти дамытып өстүрүү, динге салым кошуу, өзүмдүн такыбачылыгымды күчөтүү сыяктуу ушундай чоң үмүттөргө ниет кылыш керек. Экинчи, андан кийин тамак учурундачы тамакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Ибн Аббас ата баласына ыраазы болсун, жаш бала кезинде үйрөткөн. Биз демек тарбия башынан башталат экен да, баланын башынан дейт го бизге. Башынан, жашынан башташ керек деп. Я гулам деген, о тестер бала деген, саммилля тамактан алдын бисмилланы айтып жеген. Биринчи сүннөт. Ва кул мимма бияминик, оң колуң менен жеген, сол кол менен шайтан жейт. Үчүнчү адеби сүннөтү мимма ялик, астыңдагы жерден жеген. Анткени түшүндүргөн, тамактын берекеси так ортосуна жаап түшүп турат. Анан акырын четтен кымырып, кемирип жей турган болсо баарына береке бирдей чачылат дейт. Карасаңыз, илгертеден Кыргыз элинде бул бар болгон. Кийин төртүнчү сүннөт ал-i'tidal wal hudu, тамакты өтө шашып жебестен, өтө жай чайналып калбастан, орточо салаваттуулук менен ысырапкер кылып, ысырапкорчулукка жол бербеш керек. Анан ошолукта өтө өнөмдөп да сараң болбой, орточо абалда жеш керек. Андан кийин бешинчи сүннөт жавдатул мадык. Кыргыздар бүт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн алып тур да, бир кесим үзүм тамакты 40 жолу чайна деп. Көбүрөөк чайнаш керек экен. Анткени ушул жерге уруксат берсеңиздер бир аз токтололу. Биринчиден ашказан, өткө, баардык ички органдарга, мүчөлөргө пайдалуу. Үчүнчүдөн өткөндө Сарой мечитинде сабак өткөндө Султан деген аксакал атаны баласы Руслан байке могу Көңдөйдөгү шилекей боюнча 25 жыл докторантура жактап келиптир. Германиядан, анан Американын лабораториясында жактаганда дагы военный техника аспаптардын ичинен тепловизор деп дубалдын аркасынан адамдын ысык деми чыгып турат эмес, тирүү кезде каны соғып. Ошол аркылуу изилдеп чыктыр да. Көрсө адамдын шилекейинин жаралганы, кечирип коесуздарбы, этиканы бузбайын, ошону тамакты сиңдирип түшүп атканы бул өзүнчө бир керемет экен. Жөнөкөй шилекей эмес, ал жерде ички ооз, көңдөй бүт 12 мүчө иштеп, анан тамакка мээге сигнал берип, белги ашказанды өттү бүт даярдап турат экен да. Демек биз жанагындай бүкүлү чайнабай жута бере турган болсок, сүннөттү таштадык, ден соолукка канча зыян. Демек өт ашказан даяр эмес. Ошон үчүн азыр онкологик оорулар ашказандан өттөн көп болуп аткан ушул экен да. Бир жөнөкөй сүннөт таштаган, көп тамакты майда чайнап жутууну таштаган себептен. Жеткиликтүү шилекей бөлүнбөй атат. Демек диги өткө ашказанга белги берүүдөн алдын эле биздики көп эле түшүп калып атат деген сөз. Анан ал-каламул хасан, тамак учурунда 6-7 сүннөт жакшы сөз менен сүйлөшүү. Унчукпай отуруп унчукпай отуруп жегиле деген бизге эмес, ал ошол индустарга, мажустарга тиешелүү түшүнүк. Мусулманчылыкта жеш керек, сүйлөш керек, бирок жакшы сөз. Анткени залкар илимдүү, залкар жазуучуларды биз тарыхын изилдеп келсек, дасторкон үстүндө жакшы сөздү сүйлөп отуруп балдарын жетиштирген экен. Бир мисал айталы, Раматылык Чуба устаз. Ата-энеси атабыз, Раматылык апабыз мугалим болгон адамдар тамак үстүндө ушинтип бүт талкуулаган экен. Устаз көп эскерет. Төлөгөн Касымбеков атабыз дасторкон учурунда ушул адабиятчылар адабиятты иргеп талдап отуруп, жакшы сөз менен, жакшы сөз жарымыс болуп, тамакка дагы, маанайдын көтөрүлүүсүнө дагы, сиңүүсүнө дагы бол таасир этет экен да. Көңүлдү көтөрө турган сөздөр. Анан дасторкон келгенде кызын тарбиялап урушуп, баласынын кемчилигин айтпай эмес, ошол туура сүйлөнгөн сөз тамактын туура сиңип, жакшылыкка энергиянын, күч кубаттын кетүүсүнө себеп болот экен да. Тамактын даамын туз чыгаргандай эле, тамактын сиңүү процессинин ишин жакшы сөз кадимкидей жардам берет экен. Эгерде ошо тамак үстүндө бизде ачуулана турган, көбүнчө бизде билесиз элде тамак үстүндө бүт баштайбыз. Ошондо ал сиңдирүү процессин жайлатат экен да. Жаш бала болуп туруп деле кыйналат. Тамактан кийинки сүннөттөр Алла Таалага мактоо айтуу. Алхамдулиллахи аллади ат'амана ва сакана ва жа'алана минал муслимин. Билебиз бардыгыбыз, Аллахым адалдан курсагыбызды тойгузуп, суусунубузду кандырып, мусулман кылып жаратканыңа шүгүр. Демек, мусулман деп бүтүрүп атканы тамак аш ошол жакшылык үчүн чоң мүдөлөрдү аткаруу үчүн себеп болуш керек. Анан бир тамак үчүн канча мээнет болуп атат. Андан кийин лаакул асобик дейт, манжаларды акырын баягы мен адеп менен сүйлөйүн, манжаларды акырын баягындай тилдин учу менен тазалап коюу. Биринчи. Анткени ошол Кудай берген неаматты бул чамбоо экен да. Жок, болду, бүттү. Тамак жедим, май кала берсин деген сөз эмес. Акырын мындай бир тилдин учу менен тазалап коюу бул сүннөт экен. Жеңишбек акындын, Аллах өмүрүнө береке берсин, биздин кыраан акындар. Бир сөзүн эстеп калдым, Америкага барсак, ошол Раматылык устазды деп айтып калды да, бир Россияга барган учурда. Карап отурсам, ушу сүннөт тамак учурунда кандай сүннөт көңүл бурат десем, жакшынакай аз жеп, саз жеп, ашказанды 3кө бөлүп. Анан жана тамак жегенде манжалап ушундай билдирбей, кыска убакытта ушундай бир тазалап койгонун көрүп, ушунчалык сүннөткө бекем турбайбы деп
купулум толду дейт да. Демек аалымдар эмнеге пайгамбарыбыз мураскорлору ушул тамактын кичине адебине чейин көңүл буруп унутта калтырбагандыгы себептен. Карасаңыз, андан кийинкиси вагаслухума, тамактан кийин колду кайра жуу. Май болот, башка болот. Хадис бар, Халаби Кабир китебинде алып келген. Тамактан алдын колду жууп, кийин колду жуу кедейчиликти кетирип, оорудан сактап, анан ырыскыны кеңейтет дейт. Чындап? Ал май болуудан канча оору келет. Анан эң негизги нерсе тамак жегенден жок дегенде биздин аалымдар китепте жазган, жок дегенде минимум эң аз 40 кадам басуу дейт. Бул сиңдирүү да. Сиңдирүү ичкен. Анан акыркысы тамак жегенден дары уктап калбоо. Анткени бул жировой гипотоз деп боорду май басууга түздөн түз алып келет. Мунун баардыгы сүннөттө кеңири жазылган. Машалла, устаз мага ушул айткан ар бир сөзүңүз дагы мындай билген маалыматка кошумча ар бир Алла ыраазы болсун таасирин калтырды. Өзгөчө мен үй бүлөм менен ушул жакын барган досторубуздун дагы үйлөрүнө конокко барган кезде мындай психологиялык жактан аябай маани берем. Себеби мисалы үчүн кээ бир учурда биз дем салдырганы барсак, ушул бизге суунун үстүнө дем салдырып, мен ушуну бир канча күн ич деп айтат го. Ошол сыяктуу дагы биз тамактанып аткан учурда ар бир сөзүбүз менен тамак аштын үстүнө дем салып, ошону ичип жеп коет экенбиз. Ошондуктан негативдүү сөздөрдү, же ушак айкын, же башка жаман сөздөрдү сүйлөп туруп ошону жеп койсоң, ошол нерсе өзүңдүн жашооңо дагы таасирин калтырат деген ойдобуз, иншалла. Ошондуктан сиз айткандай жакшы сөздөрдү сүйлөп, жакшы ниеттерди билдирип, иншалла, анан балким дуа, зикир менен буюрса ошол тамакты жей турган болсок, биздин жашообузга жакшы таасирин калтырат. Туптуура айттыңыз. Негизи ошол Кыргызстанда тамакты жөө боюнча негизи тамакты жакшы көрөбүз баарыбыз. Адамдар дайыма конокко чакырышат, конокко көп барабыз. Анан негизи ашыкча тамактануу боюнча ислам эмне дейт устаз? Аллахым ыраазы болсун. Ушу диний илимден сырткары Кудайым өмүр берсе, медицина тармагына абдан кызыгып келем да. Анан өзгөчө ушу хирург болгум келет. Ошого медицина тармагында дагы бош убакыт болгондо изилденүүгө аракет кылам да, сурап. Динде биринчиден тамакта тыйылган нерселер кайсылар тамактанууда десе, бул жерде 4 нерсени корутундулап жаздым. Биринчиси арам тамактан этият болуш керек. Мейли 1-2 кашык айтпадыкпы, бир үзүм, бир кесим арам тамак адамды жакшы амалдардан тосуп коет. Экинчиси ысырапкорчулуктан этият болушубуз керек. Анткени ошо дарыгерлер айтып атпайбы? Мурда адамдар ачкачылыктан көп ооруса, азыр кайра ашыкча тамакты ныксырап үстүнө, тойгондун үстүнө жеп, ушундай ныгырган себептен көп оору келип атат. Анан атүгүл өткөндө текшерилгенде эжекебиз Гүлзат деген эжек айтып калды. Аллах өмүрлөрүнө, үй бүлөсүнө береке берсин. Азыр арык адам деле, курсагы чыкпаган, семиз эмес адам деле ошо жировой гипотоз боору май басып алат экен. Эмнеден десе, ойлобош керек экен да, меники таза деп текшерип туруш керек. Аз жегени менен, спорт менен, машыкканы менен, көнүгүүлөр менен туура эмес тамактангандан улам ал май басып кете берет экен. Демек бул жерде аз эле жеп коюш керек эмес, же орто жеш керек эмес, ошону да туура жөө маселеси бар экен да. Ошого ысырапкорчулукка жол бериш керек. Анан тойгондун үстүнө жеген биздин Китабул Карахия Махзурат деп келет, шариятта тамак маселесине тиешелүү өкүмдөрдө арам болот деп айтылат, ачык эле. Тойгондун үстүнө жеген арам, макру, тахриман болот дейт. Бир эле исключение учуру бар. Эгер сиз тамак жеп алган болсоңуз, сыйлуу конок келип калса, ошол адамдын көңүлүн калтырбаш үчүн гана, анда да өтө тоюп эмес, ал адамдын көңүлү калбагандай, мындай оозуна салып, кичине убары болуп туруш керек деп айтат. Алаксытып туруш керек деп айтат. Андан кийин дагы тамактанууда такаббур, текеберчилик менен тамак жеген жаман. Адалдан болуп атат, зыяндуу эмес, бирок адам жатып алып, же болбосо ушул тамактын кадырына жербей, жанагындай жерге чачып, башкача кылса текеберчилик жаман нерсе. Анан 5-нчи нерсе тамакта тамак тандап, ошол жерден баягы катаал копол мүнөзүн көрсөтүп, ошонун айынан ажырашкандар бар, элестетиңиз, суроо менен чыгат да. Эмне себептен силер ажырашып атасыңар деп, Россиядан, Америкадан чыгат, келинчегимдин жасаган тамагы жакпады, же ушундай болду дейт. Бул уят. Демек курсактын деңгээлинде үй бүлөнү чанып коюп, бул өтө деңгээлин түшүп кеткенден кабар берет. Ошон үчүн тамакты тандап бой көтөрүү бул жаман нерсе. Тоготери тоюп туруп үстүнө жеген бул адамды жалкоолукка алып барат, ден соолугун солгундатат, анан уйкусуратып, ныксыратып, нукшоо тартып, адам Кудайдын астындагы ибадаттан дагы, мамлекеттин астындагы жоопкерчиликтен, үй бүлөнүн астындагы милдеттерди таштоого түздөн түз бүгүнкү күндө бул себеп болуп атат. Анан жалкоонун жаны таттуу болуп атат такыры.
Биз бирок мындай жанагы тойлорго барып калабыз го устаз. Тойлордо биринчи тамак берилет. Эми бизде стандарт болуп калган да. Ооба. Экинчи тамак берилет, үчүнчү тамак берилет. Бирок мен жеке ойлойм, бул деген көп депчи. Ооба. Эгерде мындай эми ар бир нерсеге этап менен азайткан жакшы го. Мен ойлойм ушул биринчи тамакты бергенден кийин эле ушул эт тартып койсо, ушул элге да жеңилирээк болмок. Анан ошону сунуштап аткан адамга дагы мындай чыгаш азыраак болмок да. Бирок ушундай бизди жакшы сыйлабай коет деп, мындай эми элдерде туура эмес сөз болбосун деп, эми биз деген максимум мындай 3 тамак бергенге аракет кылабыз да. Бирок 2 тамак мындай этап менен. Жакында бир тойго катыштым, мына Деңиз устаз экөөбүз барып келдик. Ушул бир тамак беришти, аш беришти. Анан жакшы бата алып аксакалдардан ушундай аябай сонун өттү да. Ушул уйгур элинин тою болчу. болгондо 2 жаштын үйлөнүү тою анан 1,5 саатта толуп бүттү. 600 киши катышты. Жалаң эркектер. Аялдар болсо Башка башка залында отурушту. Ал канча киши билбейт экем. 200 болсо керек. Бирок ошол 600 киши келип, сонун баардыгы убагында келди. 10до дешти, 10до баштадык. Саат 11:30 бүттү да. Сонун. Бир тамак менен баардыгы ыраазы болушту. Сонун болду. Анан аксакалдар чыгып эле жалпы бата берип коюшту. Анан бизге дагы эми Деңиз байке экөөбүз бир канча белек ойнотуп тартуулап койдук. Бирок мындай мен жеке баамымда мындай өрнөктүү, жакшы, таасирдүү той болду. Иншалла Кудай таалам жаштарды бактылуу кылсын. Айтканыңыз келсин. Азыр сиздерди тыңдап, кунткой угуп отуруп, эки нерсеге алып барсак болот экен да, бул нерсенин түпкүрүн баягы изилдеп отуруп, илдет эки нерсеге такалат деп ойлойм. Биринчиси баамымда. Баягы бизде ачалчылык болгондон кийин эл колунда болуп, байып, күтүрөп байып баштагандан кийин ошол жок кезде жетпей калган армандарын орундалбаган. Бай кезде күтүрөтүп көрсөтөм деп, бул жерде эл көрсүн деген оору көбүрөөк болуп кетет. Эл көрсүн деген нерсе эл үчүн көңүл көп болуп кеткенден кийин баардыгын антип жаман күмөн кыла албайбыз. Бирок түпкүрүндө ошол нерсе чыгып калат да. Эл үчүн мындай болгондой болсун дейт дагы. Ал оюнда сыйлаймын дейт, бирок ал сыйлабай эмес, ал кыйнамайга жатып калат. Өзүн да кыйнайт, чөнтөгүнө зыян, ал келген эл дагы анан ошол тамак ысырап болуп калат. Ысырапкорчулук боюнча Куранда Аллах таалам айткан: "Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин", ысырапкорчулукка жол бергендер шайтандын бир туугандары дейт. Алымдар айтат, кантип бир тууган болот десе, шайтандын баскан изинен ээрчиген болот. Шайтан жакшылыкка алып барбайт, кас душман. Экинчи бир бөлөк бир аятта айтып атат: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин". Жегиле, ичкиле адалдан. Бирок ысырапкорчулукка жол бербегиле, анткени Аллах таалам аны жакшы көрбөйт дейт. Демек, Аллах таалам жакшы көрбөгөн иште биз үчүн көп зыяндар бар. Анан экинчиси, эмне үчүн мындай ысырапкорчулукка той топурда биз көбүрөөк мындай бир чачып коюп атабыз десе, биздин максат ошол курсак деңгээлинен интеллектуалдык, пикир калчоо деңгээлине өсүшүбүз керек. Өзүңүздөр айткандай, 1 саат, 2 саатта бүтүрүп атат. Негизги максат ал жерде тамак эмес. Тамакты адамдар үйдөн да жейт. Негизги максат ал жерде чым-чым этип өзөк чалгап, бирок жаштарга бата берүү. Ошон үчүн ушул негизги курсак деңгээлинен акыл деңгээлине, ыйман деңгээлине чоң максат көтө турган болсок, биз мамлекеттик деңгээлде өсмөкпүз. Бир кошумча айылга барып сурадым. Жаштар кошумча окуп атабы? Мына азыр убактысы тапшырышты, жогорку окуу жайдын тесттерине. Кошумча репетитор жалдап келип атасыздарбы? Канча тил бүтүп атат? Сурап карасам, андай жалдаган акчабыз жок дейт. Бирок эле карап отурсаңыз, рожа, андайын урууларга акча чыгаруу, бир эле той, ошого канча баланын 10 тил үйрөнө турган акчасын 2-3 тойго сарптап коюп атат да. Демек, акча жок эмес, бар экен. Биз бирок аны шан шөөкөт той топурдан жанагы нерсеге көңүл бура албай атыппыз. Ошол эле нукту мейли көргөзөлү ошончо. Бирок аны илим билим жагына буруп койсок, биз курсак деңгээлинен акыл деңгээлине көтөрүлгөн болот элек. Бизге да жакында Алуу эке ушундай бир канча алып баруучулар менен чогуу чайышып калдык эле, айтты да. Ушундай балдар силерге сунуш ушул бизде Бишкекте эле дейт. Мисалы үчүн Бишкектин тегерегинде жана ичинде бир 300-400дөй ресторан бар экен дейт. Ушундай тойканалар бар. Күнүндө жолдон өтсөң, мен да көп жакка бардым дейт. Толтура бүт жакта эле той болуп атат дейт. Мындай бир гана эс алуу күндөр эмес, мындай иш күндөрүндө деле той болуп атат. Ал жакта кеминде бир 300дөн адам отурат деди да. Эми силер жарчылар, асабалар ошол жакты башкарып алып барасыңар. Ушул жакшы сөз сүйлөгүлө, элдерге мындай туура адептүү сөздөрдү сүйлөгүлө жана кошумча дейт, оюн кылып атканыңарда дейт, адамдардын деңгээлин, аң сезимин, пикирин көтөрө турган оюндарды кылбайсыңар деп сунуштап калды өзү дагы. Анан айтты, мисалы үчүн азыр кыргыз тилибизди көтөрөлү, ушул
кыргыз мен бир канча мисал даярдап келиптир бизгечи ушул эски сөздөрдүн баарын ушул Нукура, чогултуп ошолорду мындай неме кылсаңар адам ойноп атып эле мындай мугалимдерге караганда көбүрөөк аларга белектерин берип мындай кубантып көп нерсе үйрөтүп коесуңар деп таасир калтырасыңар деп айтты да, Алла ыраазы болсун. Алла разы болсун. Устаз эми тамак аш темасын уланталы буюрса. Азыркы учурда бир гана Бишкекте эмес, жалпысынан эле дүйнө жүзүндө ушул фастфуд тамактануулар аябай популярдуу. Себеби булар бат жасалат, анан адамда көп убактысын кетирбей, ошол жакта анан арзан болгон, кошумча арзан болгонуна да байланыштуу ошол жактан тамактанышат да. Көбүнчө студенттерибиз дагы мына мен жеке өзүм студент болгон кезде барып эле ошол бат ошол фастфудтан тамак жеп алабыз. Бирок бул канчалык туура жана кандай зыяндары бар мунун? Ал Азхар университетинде куллияты нафсы психология факультети бар. Анан социология деп баягы социология илими дагы бар да. Бүт карап кетет. Анткени ар бир илим түпкүлүгүндө жаратканды тааныса, анда ал жакшы нерсе. Болгону аны мусулман эместер мисалдарын гана чагылдыра келгенде жаман көрсөтүп койду, бирок бул илим Куранга, сүннөткө мындай бир кызмат кыла турган илимдер да, чындап ойлонсок. Айтканымдын себеби мындай бир социология илиминде да, психология илиминде да эреже бар экен да. Биз лекцияга барып катышсак, өтө зарыл иш шашылыш болбойт, өтө шашылыш болгон иш зарыл болбойт. Эки тараптан тең туура дейт. Эми кээде эреже бузулушу мүмкүн. Демек, биздин ден соолугубуз өтө мындай бир кам көрүлө турган баалуу байлыгыбыз. Анан аны шашылып, же эринип, же убакыттан кызганып отуруп, бирок ден соолугубуздун эсебинен бузуп атабыз биз. Анткени жана эрежени айтпадыкпы, өтө шашылыш иш зарыл болбойт, зарыл иш шашылыш болбойт. Аны илгери мисалы ой баккан бир нерсени талкуулаш үчүн канча деген сөз баккан, канча деген пикир баккан, аксакал, көксакал бүт аттуу баштуу сөз баккан жөө чечен эмес, акыл чечендер чогултуп чечкен. Демек, бир бүтүмгө келиш үчүн, дүйнөлүк бир чечим кабыл үчүн канча шашылбай кылыш керек болсо, биз шашылып тез татымдарды жеп отуруп, ден соолугубуздун эсебинен аны төлөп атабыз. Мына бул жерге жазып койдум. Азыр алдыда жанагы кошулмалар туурасында да сөз келип калса керек. Бакыт Тактагазиев деген азыр мен курактуу 90-жылкы жакшы бир дарыгерибиз бар. Аябай сыймыктанам ал киши менен, элге көп эмгек сиңирип атат. Мына ошол айтып атат, онкологиялык рак илдетине чалдыктырган, Кудай сактасын. Онкологиялык ооруларга көбүнчө жетелеген, анан ожирение, бөйрөктү, боорду май басуу, сахарный диабетке жетелеген, жүрөк оорусуна жетелеген нерсе бул тез татым фастфудтарлардын кесепети деп атат, зыяны дейт. Ошо тастыктайт. Анан жана айтпадым, жогоруда медицинага кызыгып, ага сөзсүз аракет кылышыбыз керек. Бул жерде Сергей Виаловдун «О чем молчит печень» деп укмуш жазыптыр да. Анан окуп отуруп, мына ушул жеринде фастфуд маселесинде да карасаңыз, бул жерде сүрөтү менен сонун чыгарып коюптур. Ожирение печени или гепатоз и жирный гепатит деп атат да. Адамдын эң керектүү ошол боору канды башканы бөлүп бере турган. Биринчи кезекте биз бул фастфуд тез татым менен даамдуудай, тез чечилгендей болгону менен бүткүл ички органдарга, мүчөлөргө жабыркатып атабыз. Демек, жаш мөөнөттө туруп биз мисалы Туркия башка өнүккөн өлкөлөрдү алсак, 70 курак жаштагы аксакалдыгын биз тез татымдын эсебинен 20-30 жашта ошондой курак адам ичке өмүрү болот экен да, ден соолук. Ошону менен 23-төгү 30-дагы бала 70 курактагы адамдын организминде кыйналып калып атат. Анан жыйынтыктоочу жооп, Египетте Шейх Юсри деген динди дагы хирургияны дап кеткен мыкты устазыбыз бар, айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи тукумунан катуу кеткендей болбойын, ал киши медик, күчтүү айтып берип атат. Тез татымдарды көп жеген адам эркектик тестостерон, эркектик мүнөздөр аялдыкка алмашып кетет. Анан жана балдардын гей болуп аткан ошол тамактын да таасиринен дейт. Негизги 3 себепти айтат ал киши. Массалык маалымат жактан туура эмес пропагандалар, рекламалоо, анан жанагындай нерсе, тарбиянын тайкылыгы, үчүнчү нерсе тамак. Тамактын адамдын ой жүгүртүүсүнө, адамдын эркектин жигиттик сыпатынын кетип калуусуна таасир болот экен. Анткени ал жерде даамды чыгаруу үчүн томат жана башка нерселер кошулуп отуруп туруп, эркек сырты эркек болгону ичи аял катары ойлонууга кетип калат экен да, бул өтө жаман нерсе. Аллах жараткан ааламдагы эреженин бузуусуна жетелеп барып атат да, бул көлөмдүү көйгөй. Устаз, мындай суроо болуп атат. Ошол адал жана арам тамактын дуа кабыл болушуна кандай таасири бар? Аллах таалам ыраазы болсун. Караңызчы мынакей. Өтө зарыл суроо. Абу Бакыр пайгамбарыбыздын эң жакын досу, сахаба айтып атат. Лау харжат рухи дейт. Эгерде дейт, бул киши бир күнү тамак жеген экен, кийин бул шек күмөн деп калыптыр да, бирок арам тамак эмес, шек күмөн эле.
кийин тастыкталып чыккан ал адал эле тамак экен, бирок убактылуу адал же арам экенин так билинбей калганда айткан экен, баягы кускан аракет кылыптыр да, каты канчалык кыйналбасаңызчы десе айтыптыр, эгер бир өзүм шек күмөндүү, арам эмес, шек күмөндүү тамак ичимде жүргөндөн көрөк менин жанымдын чыгып кеткени жакшыраак деп атат. Неге десе, анткени мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи төмөнкү сөзүн укканмын дейт. Куллу набтин набата мин сухкин, арамдан же шек күмөндөн өскөн дене, бул эми кан болуп сиңип атпайбы денеге, эт болуп. Өскөн дене ал тозокко гана татыктуу болуп калат дейт. Баягы коркутуу эмес. Анан үчүнчүдөн мынтип карасаңыз мынакей. Эгерде дейт, муну ким айтып, Ухайб ибн Урит деген алым айтып атат, мечитте түркүк бар го. Эгерде сиз дейт, мечиттеги түркүк сыяктуу түн уктабай күнү түнү намаз окуй турган болсоңуз дейт, курсагыңызга киргизип аткан тамактын адал арамдыгын билмейинче анын эч бир пайдасы болбойт дейт. Канча намаз окуңуз уктабай, канча розо тутпаңыз, канча ажыл кумра кылбаңыз, ичиңизге кирип аткан тамакка көңүл бурбасаңыз болбойт дейт. Үчүнчүдөн Азирети Умар радыйаллаху айтып атат, күннә надабы дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи доорунда тис ата ашарил халал, адал 10 болсо, ошонун 9-ун таштайт элекпиз дейт. Адал 10 нерсе болсо, ачык билинбеген. Ошонун 9-оосун таштап, бир адалга чектелет, эмнеге? Арамга түшүп калбаш үчүн дейт. Анан үчүнчүдөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип сурашкан. Дуабыз кабыл болуш үчүн эмне кылабыз дегенде, атып мат'амака такун мустажабат дава, жеген тамагыңызга көңүл буруңуз, адалдан экенине маани бериңиз, дуаңыз ошондо кабыл болот дейт. Демек, кыргызда сөз бар, тамагыңды булгап алба, оозуңду майлап алба деп. Майлап алба дегени күмөндүү тамак менен, булгап алба деген арам тамак менен. Бул дуаны кескин түрдө кесет, адамдын жүрөгүн май бастырып, көзүн май басып, ибадаттан тозулат деген сөз. Анан устаз, ушул биздин коомубузда ошол арам нерсе денеге кирсе 40 күн дуа кабыл алынбайт деген ошол сөздөр көп чыгат да. Ошол сөз барбы, ушундай каяктан чыккан? Бул ооба биздин китептерде өзгөчө арак ичип койсо 40 күн деп билесизби, башка деп эскертилет. Бул баягы леззажир уаттабайт, өзүңүз билгендей эскертүү, коркутуу үчүн айтылган. Демек 40 күн намазын таштап кой деген сөз эмес. 40 күн ичинде адам өтүп кетсе, кайтыш болуп кетсе, жагдай кыйын болот. Бул адамдар ушуну кылбагыла, кылсаңар ушундай болуп калышы мүмкүн деп эскертүү, этият болуу маселесинде гана айтылган. Ким ошондой нерсени жеп билбей калса, эртерээк тобо кылып, жаратканга жалбарып дуа кылып баштасын, 40 күндө өткөрүүсүн күтпөсүн. Бул кабыл болбой калыш коркунучу бар деп коркутуу иретинде айткан маселе. Мисалы эми ар бир нерсе үй бүлөдөн жана бала бакырадан башталат. Ошондуктан биз балдарыбызга адал жана туура тамактанууну кантип үйрөтсөк болот? Бир окуя эсиме келип кетти, Нурсултан мырзам. Умрага барып калдык 2 жыл мурда. Германиядан Мухаммад аттуу инибиз келип калды. Алар Германияда укмуш бир даражага жетишиптир, илим, билим, медицина тармагынан дагы. Анан айтат, үйдөн ата-эне адалгыктап, ата-эне өзү жанагындай тамакка туура эмес арам кошумчаларды, талаш туудурган нерселерден алыс болуп турса, балага сиңет экен дейт. Болбосо биздин кызыбыз бала бакчага барат дейт. Бирок бүт нерсени баягы тиркеме, азыр дүйнөлүк деңгээлде чыгарышпадыбы тиркеме. Тиркемелерди карап, могул нерсе адал, могул нерсе арам деп скайн менен биле турган өзүнө да жаттатып койдук. Ошол барганда жергиликтүү бала бакчадан кызым билип калды дейт. Бул нерсе адал, бул нерсе арам деп, ошол адал болгон нерсени гана тандап калды дейт да. Анткени кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, силер молдолор жаш балдарга эмне антип кийлигишип атасыңар десе, терек кезинде кыйшайып калса, мак кезинде эч ким түздөй албайт аны. Демек жашыл көчөт башынан да. Ошого балдардын адал тарбиясы үчүн ата-эне өзү билиш керек. Экинчиден изилденип кайсы нерсе болот болбойт. Экинчиден ошого билип эле койбой амал кылыш керек. Анан экөө амал кылгандан кийин алмаса онан алыс түшпөйт, балалар аларды туурайт. Маселе ата-энеде биринчи кезекте. Анан себеби азыр көптөгөн биздин таттуулар болсун, йогурттар болсун, ичине ушул кармин сымал добавкалар кошулат. Бул дагы мен ойлойм биздин балдарыбыздын жан дүйнөсүнө, жашоосуна, ден соолугуна мындай чоң бир зыянын алып келет да. Ошол туптуура айттыңыз, мынакей бул боюнча терең изилдендим эле көптөн бери эле. Кармин бул 120 деп коебуз. Кээ бир көрөрмандар, угармандар билбеши мүмкүн да, кыскача учкай маалымат берип коелу. Это краситель, которого получается из насекомых, точнее из тел самок кошенилы дейт. Ошондой майда курт кумурскалардан өзгөчө ошо кошенилдин түрүнөн алынат деп атат да.
Его выращивают в Перу, в Америке, Канарских островах дейт, ушул жерлерде бул негизи иштелип чыгат экен дагы, анан применяется, использует могу төмөнкү нерселерди көбүрөөк колдонот экен. Колбаса да. Негизи эле колбаса адалдан болгон күндө деле медицина жаатында көп жактырбайт, көп жебегиле деп. Анткени рак, онкологик ооруларды козгойт дейт да. Муздаткычта көп туруп калган себептен. Желеде көп колдонулат экен бул кармин E120 деген коду менен. Соустарда азыр балдар жана көбүнесе билесиз да, картошка фри деп жанагындай алып келип алып туруп көп колдонуп атат. Кетчуптарда, соктордо, йогурттарда, анан сүт баягындай тармагында, анан таттуу тармактарда бул кармин E120 көбүрөөк колдонот экен. Анан дүйнө жүзүлүк аалымдарды изилдеп чыксам эки көз араш бар экен. Биринчиси, көпчүлүк аалымдар муну болбойт, арам дешет. Неге десе, Ароф сүрөсүнүн 157 аятында төмөнкү аятка барып такашат да алар, такылат. Хуаллади Аллах Таала ва юхиллу лахумут тоййибат ва юхарриму алейхимул хабаис. Момин мусулмандарга эң таза, табияты жактырган тазаны адал кылып берди, табияты жийиркенген, анан зыяндуу нерселерди арам кылып берди дейт. Анан жана биз карминде айтпадыкпы? Хашарат жанагындай насекомый майда курт кумушлардан алынат өзгөчө эмесинен депчи, рубатысынан. Ошондо алынганда аны өзү куртту көргөндө биз көңүлүбүз иренжийт. Табият жактырбайт бул. Табиятты мусулман адамга Аллах Таала берген, табиятты жактырбаган нерсе бул арам болуп эсептелет. Мына могу китепте де келет азыр. Анткени бул талаш туудурган үчүн далил менен айтсам жакшыраак болот. Марокко Саадат китебинде, мынакей уруксат берсеңиздер, Шейх Шурумбулали 160 бетинде айтып атат, 60. Вал хашарату куллиха дейт. Майда курт кумурска кыбыр эткенден бардыгы арам болот дейт. Кал канафис, кирпи, валиярбу ары, ошого окшогон чымын-чиркей учуп жүргөн жерде жүргөндөн бардыгы арам болот дейт. Биринчи түрдөгүлөр арам болот деген ушуну айтышат. Болбойт, бул адамдыкы көргөндө дейт. Роддул Мухтар китебинде айткан, жегенге болбойт, бирок боек катары колдонсо болот дейт. Анткени муну азыр краситель өң берип, мурда өң берип колдонуш экен, кийин тамакка даам берүү үчүн колдонуп калган да. Анан кызыгы мунун эки түрү бар экен. Биринчиси ии болуп эле бөлүнөт, бул чистый краситель дейт экен. Мунун эмеси боек катары берилет да, көп болот курамы. Экинчиси ии болот, бул экстракт катары. Бул мындайча айтканда курамы азыраак болот деген сөз. Ошондо биринчи түрдөгү алымдар бул болбойт, арам болот деп айтышкан. Эмнеге? Анткени Куранда ачык эскертилген, хобис табият жийиркенип денеге зыян алып келет. Кээ бир түрдөгү алымдар муну адал дейт. Шашпай туруңуздар. Эмне үчүн адал десе, бул жерде химиялык өзгөрүү болуп атат дейт. Ал курт бойдон калса, маселе ушул жерден чыгып атат да, өзөгү талаштын. Курт боюнча калса баардыгыбыз эле билебиз, ал арам. Өзгөчө Ханафи мазхабта жогоруда окугандай, бирок бул химиялык өзгөртүү менен муну жуйт экен, күнгө чыгарат экен, процесс өтө оор экен. Анан кургатат, порошок кылат, башка нерселерди кошулат, химиялык элементтер кошулуп, бул башка химиялык элемент менен порошок өтүп калганда, Ханафи мазхаб эреже бар, ал-истихалату тутаххирул ашя, бир заттан экинчи затка өзгөргөндө, ал зат таза болсо, ал таза бойдон калат дейт. Мисалы, жанагы үйдүн кыгы, кечирип коесуздар, малдын кыгы начыса, кийимге жукса намаз болбойт өзүнүн өлчөмү, бирок гүлгө отко киргизилип гүл болуп калса, ал күйүп, химиялык кубулуш менен Кудайым жараткан, күйүп бүткөндөн гүлгө айланды, ал таза болот дейт. Бул курт кезинде арам болгон, бирок химиялык баягындай башка затка өтүү менен порошок, краситель, боек катары ал адал болот дейт кээ бир алымдар. Бирок айткан анын 3 шарты бар дейт. Биринчиси, ошентип башка затка өткөнү менен медициналык жактан зыян болбосун дейт. Бир шарт, муну эстеш керек. Толук жооп. Экинчи шарт, башка альтернатива, ордуна башка нерсе жок болбош керек дейт. Бизде бар да альтернатива. Орун бар. Үчүнчү шарт, буга катуу муктаждык болуш керек дейт. Карминге. Төртүнчү шарт, 100% медициналык жактан, химиялык жактан бул өзгөрүш керек дейт, курттан дейт. Күмөнгө Демек, карасаңыз болот дегендердин да шарты бар, дейми? Мен жанагы Бакыт Тактагазиевден сурасам, врачтан, минтип айтып атат. Боектордун көпчүлүк түрү онкологиялык ооруларга, ожирение, сахарный диабетке жетелейт дейт. Демек, сөздүн корутундусу, биз карминди 120 жана желени кийинки эфирлерде токтолобуз деп өтүп, муну колдонгон жакшы эмес. Эмнеге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүнө барып такайлы, талаш болгон күндө деле да ма юрибука иля ма юрибук. Шек күмөндүү нерсени көңүлүң тынч болгон чейин таштап кой дейт. Өзгөчө медициналык жактан бул онкологиялык ооруга жетелей турганы бул алар тараптан тастыкталды. Демек, ден соолукка зыян берген нерсе болбойт, муну ташташ керек. Башка альтернатива бар бизде. Устаз, ошол негизи тамактанууда эң көп кетирилген каталар кайсылар? Тамактанууда эң туура айттыңыз. Эң көп кетирилген ката диний
тараптан бул адалбы арамбы ошого каралбай калат, көбүндө тамак боло берет дей берет да. Анан экинчиден жана курамына башка каралбай калат. Экинчиден адал болгондун өзүндө дагы ошол ден соолукка канчалык зыяндуу зыян эмес ошону карап калат. Демек бүгүнкү күндө ааламдашуунун кесепетинен улам деңиздин ар жагындагы маданиятты туура отуруп, керек болсо боюнда болгон аял заты пепсини, коланы, ошондой зыяндуу суусундуктарды ичип, анан зыяндуу нерселерди, чипси жана башкаларды жеп калганы болуп атат да. Эң чоң оодана ката реалдуу бүгүн жашоодо. Ошол эне анан туура эмес жегенден улам эртең баласы туура эмес төрөлүп, өмүр бою кыйналып калып атат ден соолук. Ошон үчүн тамакта эң көп диний тараптан кате кеткен нерсе арам, адал ошону изилдебей эле тамак деп эле чыккандын баарын ала бергенинде, анан экинчиде ден соолук тарапка ылгабай койгонунда, үчүнчү кезекте ошол ысырапкорчулукка жол берип туруп, тамакты тоюп жеп жатып алганында болуп атат. Эң негизги каталар ушулар. Сүннөт сакталбай калып атат. Ашказанды үчкө бөлбөй атат да, бирин абага, бирин сууга. Ошол бүгүнкү күндө мисалы үчүн аябай көп балдар ДЦП болуп, оорукчан болуп төрөлүп атпайбы? Ошол бул тамактын да эсебинен болушу мүмкүн да, Сөзсүз, анткени ошо диний тармакта бул нерсе зыяндуу болуп саналып атпайбы? А ошо диндин ар жагынан эле кубаттап турган медицина тармагында синдром Дауна, ДЦП булардын баарына түздөн түз тамак тиешелүү болуп атат. Анткени жана жогоруда айткан пепси-кола, газ суусундуктарын ичип отуруп, анан чипсини жеп отуруп тамак жебей. Бала эненин курсагында болгон учурда эле угроза болуп, балага керектүү витаминдер жетпей, ошол жерден баланын мээси толук өөрчүбөй төрөлгөндөн кийин синдром Дауна, ДЦП болуп калып атат да. Бул тамактын адамга түздөн түз таасири бар. Түздөн түз таасири бар. Менде дагы бир кошумча суроо. Бул элдер эми сигарет чегишет. Ошол эле учурда боюнда бар бирөө да сигарет чегиши мүмкүн. Жана мен эми көрүп калгам мындай боюнда бар адамдар кальян дагы чегишет да. Бул канчалык зыян? Сигарет, кальян анык арам деп айта албайбыз. Куранда анык арак сыяктуу эскерилип келбеген себептен. Бирок бул арам болбосо адал болот деген эмес, арамга жакын оор макрух тахриман болот. Мазхаб башчыбыз өзү имам Аби Сухла айтат, макрух тахриман, оор макрух деген арам эле. Арамдай эле күнөө болгону бирөө муну адал десе динден чыгып кетпейт дейт да. Анан экинчиден элестетиңиз, кальяндын зыяны Египетте да көп эмес, бараптарда. Кудай сактасын, эми баягы 5 кол тең эмес экен, тамекиден 10 эсе зыян экен. Анан мен бир нерсеге, эки нерсеге өкүнүп атам. Мурда араб өлкөлөрүндө, кээ бир өлкөлөрдө башында жоолук эле калып шим кийип кетет эле, ошол бизде башталыптыр. Анан ал эле калбастан жоолук кийип туруп тамеки чеккендер да пайда болуп калып атат да, түнкү клубтарга барып. Ошон үчүн жоолуктун жоопкерчилиги бар бул жерде. Экинчи диний жооп, үчүнчүдөн аял өзүнө кызга кырк жерден тыюу, эркек адамдыкы да чоң күнөө. Бирок эне келечекте тамеки чегип, кальян чегип аткандыгы Кудайым тартуулаган энелик бакытты кечип, мен балалуу болбосом дагы даярмын дегенге барып атканы да бул. Бул дүйнөдө ушунчалык жоопкерчилиги бар, акыретте да сурагы оор болот. Куранда айткан: "Вала тулку би айдикум иля тахлука", өзүңөрдү аччык зыянга түртпөгүлө деген. Булар аччык зыян. Элестетсеңиз, анан тамекиники өзүнө эле эмес, өзгөгө да зыян. Медицинада айтылган, өзү чегип аткан адамга караганда диге көбүрөөк зыян келет, рак. Анан көбүнчө алдамчылыкка жетелейт бул. Үчүнчүдөн хадисте келген ла дарар ва ла дирар, мусулман адам, эмне үчүн мусулман адам? Ал өзүнө да, өзгөгө да зыян жеткирбейт. Демек, эне тамеки, кальян чегиш менен жоолук салынбагандагы эне келечектеги өзүнүн балдарын кыркып, аборт кылганга өзүнө өзү себеп болуп атат деген сөз. Бизде эми көп талаш маселелер бар го, анан бир ушундай аалымдар чогулуптур да, устаз. Бизге ушул сабакты айтып бергенле, анан ушул тамеки маселесин козгоп аткан кезде, анан эки аалым ушундай пикир алмашышат экен да. Бирөө айтат экен, сиз айткандай ушундай уруксаты бар деп, а бирөө уруксаты жок дегенге алып барат экен. Анан бирок ушундай бир мисал бериптир да, эгерде ушунчалык уруксаты бар деп атсаң дептир да, эки колуңа дейт, бир колуң эки колуңду аркага ал дейт, бир колуңа дейт аракты карма дейт, бир колуңа сигаретти карма дейт да. Анан элестет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдыңа келди дейт. Алдыңа келгенде сен бир нерсе икрам кылышың керек дейт. Кайсынысын икрам кыласың дейт. Аракты икрам кылганга күчүң жетпесе керек дейт. Бирок ошол сен адал деп аткан сигаретти икрам кылганга күчүң жетеби дейт. Эгерде күчүң жетпесе, анда анык жообун сен өзүң билесиң. Ошондой. Демек ал ошол макрух тахриман деген бул элге өкүм жагынан гана айтылган да. Буга эч тамеки уруксат берилбеш керек. Неге дегенде, карасаңыз, туура айттыңыз. Тамеки бул усулу фик илиминде гана
адал деп койсо имандан чыкпайт. Анткени бул талаш болуп атат, ачык ат эскерилген. Бирок күнөөдө арактан кем калбаган күнөө. Ошон үчүн эч ким тамекиде кальян уруксат издебесин. Арактан кем калбаган күнөө бул ошо илимий өкүмдү ордуна коюу маселесинде гана тонкий назик маселе. Күнөөдө эч ким адалга чыгарбайт, ошон үчүн бул чоң күнөө болот. Шейх Юсри Медик алымыбыз айтып атат, тамеки чеккен адам биринчиден ысырапкор болуп атат, шайтанды ээрчип. Канча акча коротуп атат. Экинчиден өзүнө эле рак илдетин өпкөгө алып барбастан тегерегиндеги адамды дейт. Мага бир эркек келди дейт. Күнүнө 5 канча 2-3 пачка тамеки чегет экен. Анан өзүн текшергени келген дейт. Өзү баягы фильтр менен чеккен себептен оор экен, бирок жанында жүргөн аялы рак болуп калыптыр дейт. Карасаңыз, анан үчүнчүдөн тамеки чеккен адам жалганчы болот дейт. Ана таштайм, мына таштайм деп. Төртүнчүдөн ошол балдарын рызкысын жеп алган болот. Канча тамеки 1 жылдык эсептеп көрсөңүз, 1 жылдык баласыны мыкты мектепке төлөп, жеке мектепке окута турган мүмкүнчүлүгү болмок да. Ошон үчүн эч кандай тамеки уруксат жок. Өтө этият болуш керек. Туптуура айттыңыз сиз. Ушул көркөм адеби аклак тууралуу сөз кылалы. Себеби мына тамактан чыгып адеби аклакка дагы эң бир маанилүү темаларыбыздан. Устаз ушул исламдагы, мусулманчылыкта айткан чыныгы көркөм адеби аклак дегенди кандай түшүнсөк болот? Кур'ан-ы Каримде Аллах Таалам айтат экен да, ачык эскерилет, мындай делет: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Силер үчүн, Аллага акырет күнүнө иман келтирген үчүн пайгамбар силерге анык үлгү дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды карасак, Кур'анда бөлөк бир аятта "Иннака ла ала хулукин азим", сен көркөм мүнөздүн туу чокусундасың дейт. Көркөм мүнөздүү эмессиң, көркөм мүнөздүн туу чокусундасың. Сенин ар бир көз карашың, дем алганың, ар түркүн атүгүл басканың дагы бул көркөм мүнөз деп атат да. Хадисте эмне делген караңыз. Мен сизге кийин WhatsApp'тан жөнөтүп коеюн, мага эскертип койсоңуз. Ибн Хажар деген чоң аалым, хафиз аалым, далилге түздөн түз иргелип чыккан жарай турган хадистер топтосо 60 000 дептир ал киши. 60 000 түз далилге жарай турган хадистер бар. Ошонун бөлгөндө азыр карап туруңуз. 6 000-ин акыйда, Кудайга болгон ишеним, пайгамбарлардын тарыхына 6 000 хадис келиптир, 60 000ден. 44 калды. Анан 4 000-ин ар жакта. 54 калды. 4 000-и адал арам маселеси бар. Чубак устаз козгоп кетпедиби? Сунан Абу Давуд дегенче адал арам 10 000 кетти, ар жакта 50 000 калды. Калган 50 000 хадистин баары да адеп аклак жөнүндө келиптир. Ошондо 60 000 далилге жарай тургандан 6 ишеним маселеси, анан ал жакта пайгамбарлардын тарыхы сабак ала турган тарых сабагы, 4 000 адал арам маселеси, 50 000 адеп аклак келип атат. Мындан алымдар эреже чыгарган, ким намаз окуп туруп адеп аклагын оңдобосо, ал негизги максатты аткарбаптыр, жүзөгө аткарбаптыр. Демек, исламда 6 бөлүк турса, 5 бөлүгү бул адеп аклактан турат деген сөз да. Мына могул жерде караңыз, мен бир сөздү айтайын, арасында да суроолорго жооп берип кетмекчимин. Азирети Анас радиаллаху анху айтып атат, сахаба, пайгамбар саллаллаху алейхи куттоо тарбиясын алган. Иннал абда, адам баласы дейт, жакшы кулк мүнөз, көркөм мүнөзү менен, адеп аклакы менен ибадат кылбаса дагы бейиштин бийик даражасына жетет дейт. Ал эми адам ибадат кылып туруп, адеп аклагын оңдобосо тозоктун түбүнө түшөт дейт. Бул сөз менен анда адеп аклакты оңдоп эле ибадат кылбай койсо болот турбайбы деп түшүнүп калбаш керек. Сөздүн түпкүрү канча ибадат кылганы менен адеп аклагы оңдобосо ал кабыл болбой атыптыр деген сөз чыгат бул жерден. Демек, адам дыйкан жерде эгет, түшүм береби жокпу, күзүндө күтөт да. Демек, намазды бул сырттан эле эл көзүнчө окуп атыптыр, өзүн оңдоптур деген сөз да. Намазынын үзүрүн бул дүйнөгө да көрө албаган адам мүнөзүн оңдоп, акыретте таба алгандай болот деген маанини айтып атат. Ошондо Устаз кошумча, жанагы акыретте бизде ушундай тараза болот эмеспи? Ар бир кылган амалдарыбыздын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадис укам, адеп аклак менен кылынган жумуштар, ушул мамилелер таразада аябай оор болот деп. Туптуура айтасыз. Азыр жана жашыл китепти жазып көчөт. Акырына жаш балдар үчүн 40 хадис деп жазып аткан. Ошондо ушундай деп келиптир хадисте. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, кыяматта сооп таразасын эң оор кылган амал 2 амал бар. Биринчиси Кудайдан коркуу, такыбачылык, экинчиси кулк мүнөз деп. Бөлөк бир хадисте айтыптыр. Анткени сиз байкайсызбы? Линс агай, Нурсултан мырзам үй бүлөлүк маселени дайыма козгоп кетем го ар бир учурда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, «Инна мин акмалил муъминина иманан». Бул дүйнөдө да акыретте дагы иманы күчтүү болуп, нуру сооп таразасын эң оор кылган амалдардын бири дейт бул. Ахасинук махлакон, кулк мүнөзүңөр жакшы болгонуңар.
ошолор утат. Экинчиси ва алтафукум би ахлихи, үй бүлөсүндө көбүрөөк көңүл бургандар дейт. Демек култ мүнөз соопту шунчалык оор кылат экен да, акыретте дагы, бул дүйнөдө дагы. Иншалла. Ошондо устаз мисалы үчүн адеп ахлак, кулк мүнөз деп көп айтабыз, бирок кээ бир адамдар мисалы үчүн мындай терең түшүнө албай атат да, ошол кулк мүнөзгө кандай нерселер кириш керек, жана ошол мусулман адам, чыныгы мусулман адам кандай сапаттарга ээ болуш керек? Эң жакшы суроону бердиңиз. Анткени кулк мүнөз десе биздин эл мындай түшүнүп атат да, адамдар менен болгон мамиледе кандай болсо ошондой болсун, бирок өзү үчүн жашаса болду деп. Кулк мүнөз адамга берилген, Кудай тараптан берилген мүнөз, касиет. Ал качан ачыкка чыгат десе, адамдар менен болгон мамиледе ачыкка чыгат. Мунун тастыгы карап көрсөңүз, Али радиаллаху таала анху айткан экен. Пайгамбарыбыз салам күйөө баласы, 4-чү халифа. Кулк мүнөз анын өзөгү 3 нерсе дептир. Кулк мүнөз дегенде мунун аныктамасын айтып атат. Эмне баса бир 3 негизи. Биринчи иштен ал мухарам, арамдан сактануу. Арамдан сактануу бул кулк мүнөз экен да. Демек жогорку биздин биринчи талкуулаган тема экинчиге тыгыз байланышы бар. Экинчи бөлүгү адалды издөө дептир. Үчүнчү ваттаусиату алал иял, үй бүлөсүнө көңүл буруу дептир. Демек кулк мүнөздүү деген адам, алдабаган, чындыкты сүйлөгөн адам, ал кулк мүнөздүн жарымы эле экен. Калган жарымы ал тегерегиндеги адамдардын акысын берсе, чыныгы аны кулк мүнөз толук деп айтат экен. Мына кыргызча жазып койдум. Адеп ахлак жана көркөм мүнөз бөлөк инсандар менен, коом менен жуурулушуп мамиле кылганда гана көмүскөдөн ачыкка чыгат. Ошондо мунун адеп ахлагы толук деп айтат экенбиз. Экинчи караңыз, Абдулла бин Мубарак, чоң хадис алымы, мазхаб башчыбыздын окуусу айтат, адеп ахлак эмнеси? Бастылууч, жылмайып жүрүү. Базлул маруф, колдоо бар мүмкүнчүлүктү берүү жана адамдарга зыян жеткизбөө дейт да. Демек адеп ахлактын аныктамасы эмне десе, өзү менен кошо өзгөлөрдү бактылуу кыла алса, анда ошол адеп ахлактуу адам деп айтат экенбиз. Бактылуулукту өзүнө чектебей, адамдарга кошо жайылта билген болсо. Кошумча устаз, чыныгы мусулман адамдын мындай кандай сапаттарга ээ болуш керек? Эң туура айттыңыз. Момун, такыба мусулман адам. Эң туура айттыңыз. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала момундар сүрөсүн түшүргөн. Код афлахал муъминун, момун адамдар бул дүйнөдө дагы акыретте да ийгиликке жетишти. Анан сыпаттаган, алар кандай десе, намаздарын Алладан коркуп окушат, берген сөздөрүнө аманатка бекем турушат, аманатка кыянат кылышпайт дейт да. Анан бүт ошо сыпаттарды айткан. Анан ошо мусулман адамдын ичинен чыныгы эркектик сыпат кайсы десе, Аллах уруксат берген үйлөрдө, мечиттерде 5 маал намазын калтырбайт деп келет. Элестетиңиз, бул жигиттик сыпат дейт да. Анан үчүнчүдө, чыныгы мусулман адамдын бейнеси кандай десе, көпчүлүк билген, бирок амал кылышка кыйын, адамдарга тили менен да, колу менен да зыян бербеген. Төртүнчү дагы бир хадис толуктайт, чыныгы мусулман адам деп биз адамдарга көбүрөөк пайда келтирген. Ошонун баардыгын толуктап, көптөн бери мындай акын болбосом дагы ыр түрмөндө жазып келем да, ошону коштум да мынакей. Чыныгы мусулман адамдын бейнеси. Кыргыз тилинде мен ойлойм жеткиликтүү болот. Бул көптөгөн аят хадистер ичине кантып болгон. Алдап жанын жебеген, Кудайды чандым дебеген, чындыкты сүйүп дайыма, адалга эмгек кезеген. Үй бүлө кутун бузбаган, жамандык жактап турбаган, кызыл камчы атанбай, жетимди кезеп урбаган. Улууну бартап сыйлаган, жесирден дүйнө тыйбаган, намазга бекем жыгылып, жалбарып жашып ыйлаган. Эл мүдөөсүн актаган, алсызды сүйүп жактаган, эмгек менен күн көрүп, жалкоого жаздык жатпаган. Ар намыс арын сатпаган, элини жоодон сактаган, ыйманды самап ар качан, күнөөгө карап баспаган. Акылын кезеп тактаган, шерменде жолго баспаган, шашылбай болжо акырын, жакшылык ишти баягындай чактаган деп. Мындайча айтканда, элине дагы, өзүнө дагы, анан жараткандын астында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сүннөтүн аткарган адам биз бул эң бактылуу, эң туура адам деп баса белгилейбиз. Ошол кээ бир адамдар мисалы үчүн мындай деп ойлойт го. Менин кулк мүнөзүм ушундай, мен ошондой төрөлгөм депчи. Бирок ошол кулк мүнөздү чындап айтканда өзгөртсө болобу? Эң жакшы суроо бердиңиз. Баягы эң жакшы көргөн бир адат, ар бир нерсени китепке такаганды жакшы көрөм. Анан китептин алкагынан өстүргөндүчү, мына могу кол астында китеп өтө баалуу китеп. Муну $5000 да сатылбай турган китеп да. Кээде ушундай баалуу китеп болот, ага дүйнө кем болуп калат. Исламдын баалуулуктары деп Ал-Азхар университетинин мүдүрү Ахмад Тойиб өзү Франциядан окуп келген бул киши.
эки илимди жактаган адам да мына ошол жерде мындай дейт. Адамдын адеп аклагы өзгөрөбү жокпу деген тема. Азыр суроо ушундай болуп атат да. Мен бияка кыскачалап жазып койдум. Азыр биринчи дүйнөлүк деңгээлде карайлы. Бул сабакты азыр динден эми кабар алып баштаган адамды угат, динден кабары бар адамдарды угат да. Баарына тең салмактуу болсун. Жаңы доордун философтору. Биринчи биздин доордогу тиешелүү ойчулдар, философтор. Дэвид Юм. Бул Шотландия илгери ошо Англиядан чыккан ойчул философ болгон, пикирман. Экинчи Эммануэл Кант, немец. Германиядан чыккан. Үчүнчү Шопенгауэр, немец. Төртүнчү Леви Брюль деген, бул француз ойчулу. Булар айткан адеп акылак өзгөрбөйт деп. Адам баласы жаратылат мүнөз менен, ошо мүнөз менен сакталып калат, аны өзгөрткөнгө болбойт. Баягы кыргыздын сөзү бар, ото жыл десе ишенген, адам өзгөрдү десе ишенбеген деп. Алар ушул философиядан таасирленген кээ бир сөздөр. Бул кишилер бир жактуу батыш ойчулдары, философтору, булар адеп акылак өзгөрбөйт дейт. Экинчи ой ислам философтору, аалымдары. Ошол медицина жаат Ибн Сина, Ибн Рушд, ислам аалымдары адеп акылак өзгөрөт деп айтат. Алардын келтирген жүйөлөрү эмне? Берки батыш баягындай философтор эмнеге өзгөрбөйт десе, бул адамдын табиятына гана карап атат да. Табият ошондой, аны өзгөртүш кыйын деп. Карасаңыз, көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы дегенди айтып атат. Ислам дининде далили кайсыл десе, эгер адамдын кулк мүнөзү өзгөрбөгөндө, Аллах Таала түшүргөн китептер, жөнөткөн пайгамбарлардын эч бир чакырыктарынын анда пайдасы болбойт эле дейт. Эми эки пикирди алып келдик да. Эми Куранга, сүннөткө барып такалса, Куранда эмне деген десе, Куранда ушуну алып келген. Мынакей. Ушул адеп акылак өзгөрөт дегенди алып келген. Бирок адеп акылак өзгөрүү үчүн адам ополтоодо эмгек кылыш керек деген сөз бар экен. Бул жеңил желпи нерсе эмес экен да, адамдын кулк мүнөзү. Инсан сүрөсүнүн 3-аятында Аллах Таала айткан: "Инна хадайнаху сабила имма шакира ва имма кафура". Биз инсанга эки тандоо бергенбиз. Же ал жакшылык жолду шүгүр кылып тандап алат, же тоң моюндук кылып жаман жолду тандап алат дейт. Демек, мен ушундай баягы Чубак устазыбыздын акыркы видеосунда, умрада, мен ушундай болуп жаратылып калганмын. Менин мүнөзүм ушундай дебегин дейт. Сиз эки тандоо берилген. Жакшы тандоо 50%, калган 50% жаман тандоо. Сиз нафсиңизге жетеленип, себептерден таасирленип, чөйрөдөн ушуну тандап алгансыз, анан жалган эле ушуну өзүңүзгө таандык кылып алгансыз. Жок, жакшылап ойлонсоңуз, жаманды тандаган тандооңузду, күчүңүздү жакшыга жумшасаңыз болот дейт. Далил Азирет Умар, сахабалар. Ислам келгенге чейин билесиз, ислам тарыхында булар караңгылык доордо көчөдө бараткан аялды, боюнда бар аялды, казак бабалар айтмакчы, бас экелешип, мелдешип кетип, ошол жерден сойгонго чейин барышкан да. Жырткычтын жаман. Ислам динине киргенде бир кумурска алыска ташталып калса, уюгун алып келип кайра таштаган даражага жетишкен. Адам эмес, карасаңыз сөздүн таасирин. Кумурска уюгунан адашып калды деп, колунан акырын жанагындай өлтүрүп албай алып келип, анан уюгуна таштаган да. Экинчи Курандын аяты Балат сүрөсүнүн 10-аятында келип атат: "Ва хадайнаху надждайн". Адам балагатка жеткенге чейин сезим бергенбиз, эрезиге жеткенде толук тандоо бергенбиз, эки жол. Жаман жол, жакшы адеп акылак. Анан жакшы жол, жакшы адеп акылак. Жаман жол, жаман адеп акылак. Анан Шамс сүрөсүнүн, Күн сүрөсүнүн 7-8 аятты караңыз. Ва нафси ва масауха. Аллах касам ичип атат. Аллах пенденин нафсисине, рухуна, руханий көрөнгөсүн античемин дейт. Фа алхамаха, ушул жери эң так айтылганда таасын. Адамды жараткандай адамдын нафсисине Аллах эки тандоону кошо жараткан деп атат. Мындайча айтканда, жаман кулк мүнөзүнө жаралып калды деген сөз жок. Болгону ал экөө тең бирге жаратылган, ал адам жаман кулк мүнөздүүлөр ошону гана иштетип кетти деген сөздү. Муну иштетип кеткен жок. Фалхамаха, Аллах Таала зулум кылбастан, фужурха жаман сыпатты да берген, ва такуга жакшы сыпатты да берген. Болгон адам акылы менен пайгамбарды ичип аракет кылып, жакшы жакка өзгөрүш керек деген сөз. Аттын тизгини, машина унаа менен түшүндүрөйүн. Аттын тизгинин башкарбай таштап койсоңуз, өзү каалаган жакка кетет. Унаанын рулундагы башкарбай койсоңуз, ал сөз бир жакка болуп кетет. Бирок башкарып турсаңыз, аны эреже бузбай, ныкка салып алыш, Кудайдын жардамы менен сүннөттү ичсеңиз, жакшы жакка бурса болот. Тоготери адеп акылакты өзгөртсө болот, бирок ага ополтоодо эмгек керек болот. Жакшы болуу аста-аста, кыргыздын макалында да ушу хадиске далил. Жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бирпаста. Кулк мүнөз өзгөрөт, бирок эмгек керек. Устаз, менде мындай бир суроо бар. Бүгүнкү күнүбүздө ушул коомчулукта эркек кишилер дагы, аял кишилер дагы ахлактык кандай сапаттарыбызды жоготуп баратабыз? Бул өтө ойлоно турган, үшкүлө турган суроо. Биринчи, анан туугандар, түз эфирден көлгөндө биз албетте кыйынсынып же минтип атканыбыз эмес. Биздин дагы дене тулкубайыбызда кемчиликтер бар. Ошо жооп берүү менен биргеликте өзүбүз дагы ушул
жакшы сапатка көчөлү деген таризде жооп берейин. Толгон токой кемчилик бар. Биринчиден, эркектер жаатына келсек, жоопкерчиликсиздик, жалкоолук, жан жыргалы, жалаң жы менен башталган ушул үч нерсе көбөйүп кетти. Жоопкерсиздик анткени бизден катаал шарттарда үйлөнгөндө дагы антип талак берип кеткишкен эмес. Бүгүн талак берүү жеңил болуп калды ажырашып. Балдары менен таштап кетип атат да. Жоопкерчилик жок болду. Бир эле окуяны айтып берейин, Нурсултан мырза, бул өтө таасирдүү. Россияга илим окуган балдар муфтияттан бөлүп барып сабак өтүш керек болуп барып калганда, Кызыл Жар, Красноярск башкага. Ошол жерде жашап калган, өмүр сүрүп калган кыргыз аксакал 70-тен 80-ге таяп өтүп калыптыр. Өмүрү арактан көз ачылбаптыр да. Анан жанагы жаш балдар барып кыдырып калып, келгиле эми мечитке сабак өтөлү десе, эбептен себеп болуп калып, жаш балдар аксакал өзү айтыптыр да, жагып калды, мейли барса бер барып көрөйүнчү деп бардым дейт. Ошондой жакшы сөздөрдү сүйлөп атат, эми бизге лагерге келгиле, жок деген 3 күн 10 күн катышкыла дегенинен анан үйдөгүлөр менен тажап калыптыр дейт. Рас болду, ап кеткилечи чоң атаңарды шуну деп анан туугандарына да батпай калган дейт. Соо күнү болгон эмес экен. Анан адамдар таң калыптыр. Эми бул балдарын шайын кетирип болсо болду, мас болуп мечитте деген экен. 1-2 күн ичип жүрүптүр да, кийин акырын чөйрөнүн таасири менен Кудайым каалап, арагын коюп, өзүнүн бир жакшы даражага келиптир да. Анан ошол жерде жүргөндө тырмагынын өскөнүн, сакалынын өскөнүн, кийиминин кирдегенин байкаптыр. Анан балдар бүтүп кетип атып Кыргызстанга сураптыр да, аксакал, канча жашка келип калдыңыз десе, ошондо 10 күн лагерь өтүп атабы? Мен 10 жашка чыктым дептир да. Буга чейинки жашоомду жаш менен жашоо деп айта албайм мен. Балиттик жашоо болгон, кор жашоо болгон, ушундай жоопкерчиликсиз жашоо болгон. Менин эми жаңы төрөлгөн жашоомо 10 күн болду деп айтыптыр да. Ошон үчүн жигиттер жоопкерчиликсиз болбош керек. Канча мисалы бир нерсени айтайын Дениз мырзам, өткөндө да айткам, түрмөгө кирип калсак, эми 5 кол тең эмес, эркектин баары жаман эмес. Биз дагы жакшы бололу деген таризде айтып атам. Ушинтип кайната сыдык көрсөтүп түшүп калса дагы эне деген ушундай болот экен, карга балагын аппагым дейт деп, түрмөдө түбөлүк кесилип отурган аялдар дагы Кудайым буйрса Алланын мээрими менен президентке райымгат жазып башка ол себептик арман чыкканда мен өмүрүмдү балдарга тарбияга арнайын деп отурат да. Ошондой оор акыбалда да жоопкерчиликти түшүргөн жок дегеним да. Биз эркектер үйлөнгөндөн кийин, балалуу болгондон кийин жоопкерчиликтен качпаш керек. Экинчи, жалкоолук. Жалкоо болбош керек. Азыр жеңил акчанын айынан чет жака чыкканда кээде Кыргызстанда деле кылмыштуулукка барып, ар кандай нерсени ташып, жаш бала өмүрү түрмөдө өтүп атат. Анан үчүнчү, жан жыргалы. Жан жыргалы демекчи зинага, жеңил жашоого биз соктонбаш керек. Кээде соц тармактын бир кесепети, пайдасынан зыян ушул адамды жан жыргалына көбүрөөк түртүп коюп атат. Бул эркектерде. Шагы сынбасын, ушул үч нерсе менен чектелели. Аялдардыкында болсо эми аял заты биздин апалар, келинчегибиз, кыздарыбыз, алардын кемчилигин көрбөгөнгө аракет кылалы. Бирок сөз кезеги келгенде айтпасаң сөзүнүн куту өлүп калат. Күйөөлөр сыйланбай баратат. Биз феминизм дейбиз, туура кабыл алсын. Аял заты биздин айтып атам мен сөздүн башында, энебиз, эжебиз, карындашыбыз, аял затынын орду чоң, талашсыз. Бирок 5 кол тең эмес. Эркектерден кемчилик чыккандай, бизде кээде эркектер кор болуп калыптыр. Кор кылбаш керек. Аял киши шариятыбызда, хадисте күйөөсүнүн ыраазычылыгын алмайынча бейишке кире албайт. Анткени Данаңда Вьетнамда жүргөндө спорт чөйрөсү менен мага Америкадан суроо келип калды. Күйөөсү ичпейт экен, чекпейт экен, зинага барбайт экен, кирейли кечке иштейт экен. Сырттан эркектин жумушун кылып, үйгө келип аялдын жумушун кылат экен. Памперсине чейин кылат экен. Бул болгон тагдыр. Азыркы учурда мындай тагдырлар өтө көп. Суроо жооп менен билесиз. Айтпаска айла жок, чара жок. Анан ошол жерде аял киши жоолукта экен, намаз окуйт экен, бирок күйөөсүнүн апасына, кайненесине чейин салган акчасына мындай кийлигишип отурат экен да. Эми аял затын жаман көрсөтпөйлү, биз билбеген сырлар болушун, бирок күйөөнү сыйлабагандык 1000 олия болуп кетсе дагы, 1000 намаз окуп, 1000 илимдүү болуп, сабак берип кетсе дагы, күйөөсүнүн урматын ордуна кое албаса, бейиштен үмүт этүүсү кыйын болуп калат. Бейишти биз чечпейбиз, Алла билет, бирок Алланын элчиси Пайгамбар айткан. Аял киши күйөөсүн сыйламайынча бейишке кирүүсү кыйын болот деген. Илгери кулчулук заманында кул качып кетип, намаз окуса, түнү бою окулган намаз өтпөйт, качан кожоюнуна кайтып келип ыраазычылыгын алмайынча дейт да. Албетте, эркектер дагы аялды калтырып койбой, бул эркектерге да тиешелүү маселе. Демек, биринчи күйөөнү сыйлаш керек. Экинчи, кызганыч маселесинде бүткүл өмүрүн кол салып, жанына кол салып кеткен аялдар көп болуп атат бизде. Буга эркектер күнөөлүү.
адилетсиздиктен улам, аялын мындай бир зулумдукка кабыл аткандан улам. Бирок аял заты да билиш керек, алсыз болбош керек болуп атат. Эмнеге? Аялы күйөөсү кызганткан учурда аял ойлонуш керек. Мен кайсыл жерден кетип калдым деп. Туура эркектикин актап аткан жокпуз. Эркектер ага жеткирбесин. Бирок жеткирип калса аялдар асын өлүп алгандар көп болуп атат. Аялдарга жин кирип кеткендер көп болуп атат. Аялдар өзүнчө мындай башкача ааламга кетип, акылынан азып, балдар тарбиясыз калып атат. Анткени кече жакында 2 суроо келди, караңыз. Күйөөсү кызганткан экен, аялдын кулагына имандын алсыздыгынан, нурун алсыздан улам кулагына Кудай жок деп айт деп күнү кечке угулуптур. А башка бирөөнү кызганычтан улам баласы жин бала катары көрүнүп, муну туура жолдон өзүңдү өлтүр, бул жашоого сен тыйбайсың деген келип атат да, бул реалдуу жашоо. Ошого кайсы бир аял затын эркектер аялдарыңарды андайга жеткирбегиле. Эркектин адилеттүү болушу кыйын, ал шариаттын өкүмү билебиз, бирок кыйын, реалдуулук жашоодо кыйын. Ошон үчүн аялды зулумдукка калтырбагыла. Эгер ошондой жагдай болуп жатса, аял заты өмүрүңүздү күйөө үчүн өрттөп күйгүзүп албагыла. Кудай үчүн жашаганды үйрөнүш керек демекчимин. Кудай үчүн жашасаңыз, адамдан келген сыноо жеңил болот. Анан ал жерде балдарыңыз бар, күйөөңүзгө эрегишип, жанагындай битке өчөшүп, тонуңду от кыргытпа дейт кыргызда, күйөөңүз үчүн өчөшүп туруп, балдарды курбан чалып койбоңуз. Бир аз сабыр кылып туруңуз, эркектер оңолгула, жакшы жашоого кайтып келет. Ушул 3 нерсени аял затынан суранмакчымын. Кызганычтын айынан өзүн отко чоккуруп, балдарды курбан чалбасын, экинчи күйөөсүн сыйласын, анан үчүнчү нерсе. Башта жоолук эле болуп, мен жоолукчан эже карындаштарыман суранайын, сураныч иретинде. Жоолук бар, өтө сонун парзды аткарып атасыз, бирок динди жаманатты көрсөтпөңүз ошол. Толук жоолукту салдыңызбы, калган кенен кийүүнү дагы, туура эмес жерге басып барбоону дагы, кайната кайненеге кызмат кылууну дагы орду менен кармансак, биз иншалла өсүп өнөбүз. Өзүбүздүн нарк насибибизден кол жуубаш керек. Устаз, мындай суроо болуп атат. Тилге көңүл буруу жана ошол негизи сүйлөгөн сөздүн кулк мүнөзү кандай болуш керек? Сүйлөгөн сөздүн аклагы деңиз, Могул жерде мен бир алымдын сөзүн жаздым бекен, азыр бир көз багып койсом уруксатпы? Карасаңыз, адеп ахлак дегенде эмне десе, сыйткы лисан дейт, туура сүйлөө дейт да. Туура сүйлөп адеп ахлагын оңдосо, кунузул арзак, анын рызкысы кең болот дейт. Демек, туура сөздүн адеп ахлагын айтып атасыз да. Ден сагай, Аллах таалам ыраазы болсун сизден. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сөз бар экен, бул өтө терең сөз. Кээде пенде бир сөздү сүйлөйт, ага маани бербейт, бирок Аллахка жаккан сөз болот. Ошол себептен ал бейиштин жогору жагына чыгат. Кээде пенде кесир сөз, бузуку сөз, элдин ынтымагын ыдыраткан ажырым сөздү сүйлөйт, ошол себептен ал тозокко түшөт дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү Азирети Муаз ибн Жабал аркасын учкашып бара жатканда айтат экен да: "О пайгамбарыбыз, айтыңызчы, адамдарды көбүнчө тозокко эмне киргизет десе, хасаиду алсинатихим, тилдериндеги кызганчактык дейт, кызганыч. Туура эмес жалган сүйлөө, кызганыч, ириткен, чириткен туура эмес сөздөр сүйлөө, адамды көбүнчө тозокко кириптер кылып калат дейт. Баягы тозокто эскертип аткан жокпуз. Кудайым бейиштен берсин. Ошон үчүн туура сөз, чындык сөз, акыйкат сөз жакшылыкка алып барат. Үчүнчү сөз, ушуну менен айтайын, өтө укмуш сөз. Алейкум бис сыдык, дайыма туура түз сүйлөгүлө дейт. Анткени тууралык жакшылыкка алып барат, жакшылык бейишке жетелейт. Жалган сөз күнөөгө жетелейт, күнөө тозокко алып барат. Жашоодо өткөндө бир үй бүлөлүк маселени чечип карап калдым. Аялын аябай жамандап жүргөн эле көрсө, маселе күйөөсүндө экен. Күйөөсү бүт жалган айтат экен. Жалгандын кесепетинен ал адам үй бүлөсүнөн ажырап калды. Бир ата энеси да кечип коеюн деп аз калды андан. Карасаңыз, пайгамбар салам бекер айткан эмес да. Жалган сөз жамандык алып барат. Жамандык толгон токой баланы алып келип түбү жанагы менен бүтөт дейт. Ошол көз астыбызда болду ошол окуя. Азыр ыйлап жүгүрүп жүрөт да. Ошон үчүн тилдин кесепети жаман экен. Устаз, бүгүнкү күнүбүздө ушул биздин мүнөзүбүзгө жаман таасирин калтыра турган социалдык тармактардын кандай бир зыяндуулугу бар, жана кошумча анын жанында дагы ушул чынчыл болуу, жакшы мүнөздүн ээси болуу коомдо жана үй бүлөдө адамга кандай жемиштерин алып келет? Social медиа, социалдык тармак, туура айттыңыз. Алымдар, илимдүүлөр бул боюнча аябай көп эрежелерди жазган экен. Чубак устаз да бир сабагында сонун айтып өткөн. Ар бир нерседе чектөө болбосо, бул өзүбүзгө өтө зыян болот экен. Өткөндө бир макала окуп калдым. Марк Цукерберг, Илон Маск булар өздөрүнүн балдарына кадимкидей интернет тармагын колдонуудан чектөө киргизет экен.
Биз баягы демократия десе башкача түшүнүп кетебиз го, ушундай эле депчи. Ошон үчүн ар бир нерсени чектеп туура пайдаланбаса, анын пайдасынан зыяны көп экен. Бешиктен бери чыга элек балдар азыр оюнчукта отуруп, башка болуп отуруп мээси ууланып калып атат. Ошон үчүн баягы ата-энелер балдарды сөзсүз көзөмөлдөп, соц тармактарын карап турбасак дос болуп, булар пайдадан көбүрөөк азыр акыл эси толук ката элек да, зыян таап калат экен. Ал үчүн көйгөй балдарды тыялык десек, башыбыздан өткөрүп атабыз да. Силердин өзүңөрчү деп ата-энелерге асылып атат да балдар. Демек, балдардын көйгөйүн чечүү үчүн ата-эне өзү балдардын астында эки жүздүү болбойт эмес. Өзү туура пайдаланып, азыраак колдонгонго аракет кылбаса, баланы миң айткан менен сиз өзүңүзчү деп ошону туурай берет экен да. Бир чечими. Анан ошону көбүнчө пайда жаат. Анан экинчи сурооңуз баягы үй бүлөдө кантип эффективдүү тарбиялуу үй бүлө болобуз деп эдиңизби? Аял Ушул коомчулукта анан үй бүлөдө ооба. жакшы мүнөздүн ээси кандай жемиштерди алат бул жашоодо? Караңызчы. Жакшы баягы кулк мүнөз ээлери биринчиден бул жерде азыр баса белгилеп жазгандай ырыскылары кең болот экен. Анткени бир эле жашоодон эме келтиреличи далил. Эртең менен бирөө нан жасап чыгарып атат. Анын наны өтө деле сапаттуу эмес. Бирок колдон келишинче аракет, бирок адамдарга жылуу сүйлөп, кичпейилдүүлүк менен нанын сатып атат. Бирөөнүн уну башкасы өтө сапаттуу, бирок адамдарга мамилеси корс. Мамилесинин кулк мүнөзүнүн корс кополдугунан адамдар сапаты ылдый болсо да берки адам менен иштешет. Анткени жылуу сөзгө муктаж. Демек, бул дүйнөдө кулк мүнөзү жакшы адам үй бүлөсүнө да, коомго да тийгизген таасири, ырыскысы кең болот. Анан экинчиден, ал адам элден бата топтойт, алкыш алат. Үчүнчүдөн, каргышка калбайт. Ал эми уну тетир кылган адам адамдарды наразы кылып отуруп, жаназасына адам келбей коюш коркунучу бар экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү эки жаназа өттү, табыт айтты. Бул жакшы адам эле деди деп калышты. Айтты, милдет болуп калды деди. Экинчи табыт көтөргөндө жаман адам эле дешти, ага да милдет болду. Эмне милдет болду десе, силер Алланын жер бетиндеги күбөлөрсүңөр, тиги жакшы кулк мүнөз себептен жакшы адам эле дедиңер, Аллах Таала силердин күбөлөрүңөрдү кабыл кылып бейиштик кылды, кемчилигин кечирип. Берки адам балким ибадат кылгандыр, бирок кулк мүнөзү начар эле, адамдарга зарар, зыян жеткизди, ошон үчүн аны тозоктук деп көбөгө жаман дедиңер эле, Аллах силердин күбөлөрүңөрдү кабыл кылып, тозоктук кылып буйрду дейт да. Ошон үчүн жакшы кулк мүнөз үй бүлөгө, элине дагы, атүгүл акыреттеги бейиш тозогуна чейин таасир этет экен да. Караңызчы. Аллах субхана таала баарыбызга ошол жакшы кулк мүнөздү насип кыла берсин. Амин. Устаз, негизи ошол чыныгы момун мусулмандын портрети кандай болуш керек? Мындай бир нече сүйлөм менен айтып берсеңиздер. Азыр Чолпон Ата шаарында Ак мечитте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү жөнүндө өтүп аттым эле. Ошол жерде мындай деп келиптир да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адам тандап мамиле кылбайт эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үлгү да, ошого такалсак жооп чыгат экен. Адам тандап мамиле кылбастан байы чакырса да, кедейи чакырса да баардыгына бирдей жооп берет эле. Демек, жупунулук мусулмандын сыпаты. Кичпейилдүүлүк, анан илим билимге умтулуу, максатты бийик коюу. Анткени Куранда аят келген, Робби зидни илма, илимимди арттыргын деп. Демек, чыныгы мусулман адам күн сайын өзүн акыл эс, ден соолук, илим тараптан жогору кылуу. Хадисте айтылып атат, күчтүү мусулман күчсүз мусулманга караганда жакшыраак. Жөнөкөйлүк, жупунучулук, кичпейилдүүлүк, максаттын бийиктүүлүгү, ички сырткы тазалык, анан ыхластуулук. Ыхластуу адамдарды шайтан азгыра албайт, алар Аллахты коргосун. Ушул 5 сыпаттан биз ажырабаш керек. Устаз, эми ушул сырткы көрүнүштөр, коомчулук менен мамиле тууралуу сөз кылдык. Эми адамдын ушул ички факторлор тууралуу, мисалы үчүн жүрөк оорулары тууралуу сөз кылалы. Себеби мен ойлойм, бул ички ушул жүрөктүн оорулары түздөн түз адамдын жашоосуна, ой жүгүртүүсүнө, динине, дүйнө акыретине чоң бир таасирин тийгизет. Анан мисалы үчүн адамдарда ушул текеберчилик, көрө албастык, рия, андан кийин өзүмчүлдүк, сараңдык сыяктуу жана мунун дагы көптөгөн дагы кошуна оорулар бар. Булар канчалык адамды жок кылат, канчалык адамды тозокко жетелейт, канчалык адамга ушул коомчулукта, үй бүлөдө жашоодо терс таасирин тийгизет. Нурсултан мырзам, өтө керектүү суроо бердиңиз. Жебрейил периште Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келгенде жаңы динди жайылтуу максатында 3 суроо берет эмеспи? Иман деген эмне, ислам деген эмне, ихсан тасаввуф.
көкүрөктү тазалоо, бул ошол жаатындагы суроо. Анан мен үмүт кылам, ошол жааттагы чоң биздин Кыргызстандагы устаздар Кудайым буюрса буга толук кандуу жооп берет деп. Негизгиси кечиресиз, жүрөк оорулары аалымдар 5 нерсеге алып келип такайт да. Биринчиси текеберчилик. Жер бетинде кылган эң биринчи күнөө шайтан, иблистики. Куранда келет: "Ва из кулна лил малаикати исджуду ли Адама фасажаду илля иблис аба вастакбара ва кана минал кафирин." Бардык периштелерге, жиндерден болгон иблиске адамга сажда кылгыла сый урмат үчүн ал шариатта уруксат берилген дегенде, бардык периштелер моюн сунуп сажда кылышты, бирок текеберленип капыр болуп иблис сажда кылган жок дейт. Эң биринчи жүрөк ооруусу текеберчилик экен. Экинчи хикит көрө албастык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: кимде көрө албастык болсо анын амалы көтөрүлүп кабыл кылынбайт, беркини жакшы көрүп көрө албастыгын токтомоюнча дейт. Демек текеберчилик көрө албастык, хасад көрө албастык. Хасад бүт жакшылыктарды жеп коет. Үчүнчү хикит, бирөөгө өч болуу. Анан төртүнчүсү ал ужуп деп коет. Бул ужуп отко салынган отунду, от күйүп турганда бүт кайсап жегендей, бүт жакшылыктардан урук алдырат экен. Мен кылдым деп мактануу. Кудайдын жардамын, топугун унутуп коюп эле, мен кыйынмын, мен ушун үчүн илим окудум, же мен ушул жакшылыкты кылып жардам бердим деп адам Аллахтын жакшылыгын көрбөй, бүт баарын өзүнө таандык кылып калса, муну ужуп деп коет экен. Төртүнчү оору, бешинчи оору хава нафс дейт, көңүл кумар. Жан дүйнөнүн каалоосуна баш ийип кетүү. Намаз окуусу келбейт, зинага баргысы келет, уурулук кылгысы келет, эмгек төккүсү келбейт. Ошол негизги 5 оору, мындан сактаныш керек. Кур'ан-ы Каримде Нурсултан мырза мунун өтө оордугу кандай деп эдиңизби? Мынтип айтканда: "Вазару захирал исми ва батина." Күнөөнүн сырткы жана ички күнөөлөрдү таштагыла дейт. Сырткы күнөө адамдын астында кала турган. Ички күнөө бул жүрөк оорулары дейт. Аалымдар айткан, сырткы күнөөнүн жарасы жеңил деген адам тобосу. Ички күнөөдөн адам токтолмоюнча мунун акырети да бул дүйнөсү да күйүп кетет. Буга эң чоң далил шайтан дейт. Пайгамбар салам хадисте айткан, мына шуну менен ушул жоопко так этер жооп болот. Силердин көз карашыңарда бир адам бейиштик амалды кылып жүрөт, өмүрүнүн акырында тагдырындагы иш жүзөгө ашып тозокко болот дейт. Бул эмнеге десе, өмүр бою сыртын эле жасалгылап, бирок жүрөгүн оңдобогон адам жөнүндө айтылган хадис дейт. Сыртынан амал кылгандай көрүнүп, бирок жүрөгүндө жанагындай оорулар бар болсо, өлүм алдында Алланын акыйкаты ушундай экен, ким жүрөгүнө эмнени жашырса ошол чыгат экен да. Демек жүрөгүндөгү оору ачыкка чыгып, бул бактысыз болуп калыш коркунучу бар экен. Ошон үчүн өлүм келүүдөн алдын жүрөктү тазалоону Кудай таалам баарыбызга насип кылсын. Ошол устаз жүрөктү тазалоо жөнүндө айттыңыз. Ошол тазалоонун ыкмалары кандай болуш керек да? Эң жакшы айттыңыз. Денис агай, анткени сиз мына канча тармакта илим билим ээси, Аллахым ыраазы болсун, сиздерден сыймыктанабыз. Шейх Рамадан Бути деген исламда чоң аалым өткөн. Ошо киши Имам Гозали, Хикамун Ата чоң аалымдар мындай деген. Александриядан чыккан Ибн Атоилла деген аалым хикмат сөздөрдү жазган да. Ушунчалык аалымдар там бир ошондо мынтип айткан: "Ла янфа ма нафa'al qalba min shay'in misli uzlatin yadkhulu biha maydana fikratin." Эң жүрөк ички оорулардан көрө албастык, текеберчиликтен тазалай турган эң эффективдүү жол адам жалгыз отуруп ой жүгүртүп өзүнө эсеп кысап кылуусу дейт. Демек, ма нафa'al qalba min shay'in misli uzlatin, адамдардан бөлүнүп, досторунан бөлүнүп, бөлмөгө кирип, жалгыз бир жумада бир айда бир, жокдон бир жылда бир отуруп, эсеп кысап кылып, ядхулу биха майдан фикротун ой жүгүртүп, неге мен мындай болуп кетип атам деп терең ой жүгүртүү, бул ошол жүрөк оорусунан тазалайт. Бул биринчиси дейт. Анан экинчиси, ошондой жүрөк оорусунан арылбаган адам коомдук жайларда иштесин дейт. Жана бизде мыйзам бузса, башка кылса, билесиз го, жанагындай кылмыш жаза кодексинде коомдук жайларда жумуш кылдырат го. Ошондо жүрөктүн кири кетет. Мечитти тазаласын, карттар үйүн барып тазаласын, балдар үйүн тазаласын, жетимдер үйүн тазалашка жардам берсин. Анткени адам текебер адам кыла албайт да. Ошол нерсени кылыш менен, жетимдин башын сылаш менен ички күнөөлөрдү тазалаганга жеңил болот. Анан үчүнчүсү, Фатиха сүрөсүндөгү Ияка набуду ва ияка настаин, ихтина сиротал мустаким көбүрөөк айтыш керек экен. Аллахым бизди туура жолго көп башта деп тахажжуд ыйлап дуба кылгыла дейт. Туура жолго башта дегени биринчи жүрөгүбүздү, көкүрөгүбүздү оңдо деген сөз экен да. Ушул үч ыкма. Машалла устаз. Анан биз ушул жүрөгүбүз ооруп атканын кантип түшүнө алабыз? Кантип сезсек болот? Мисалы үчүн адам өзүбүздү эми анализ кылгыбыз келет, анан ушундай менде ушул жүрөк оорулары барбы жокпу деген кантип аныктасак болот? Эң жакшы суроо бердиңиз. Биринчиси, бул жүрөгү ооруганынын белгиси жана текеберчилик, үчкүйдүүлүк деп атпайбызбы? Мактап жүргөн адамдар менен гана, сиз жөнүндө жакшы ойдо болгон адамдар менен гана мамиле түзүп,
Бирекем инсандык кылып кемчиликтүүбүз өзүбүздө, бирок жамандап койсо, алар менен саламдашкыбыз келбей калса, маселени чечүүнү каалабасак, анда бул жүрөк оорусунун мисалы экен. Анткени мактоого биз билебиз Аллах гана татыктуу, а пенде кечиримдүү болуш керек. Бул бир. Экинчиси, астыбызга ката кеткен адам үзүр сурап келсе, кечирбей кое тургандай кекчил болсок, бул жүрөктө мандем бар экенин белгиси. Анан үчүнчүсү, намазда, дубаларда көздөн такыр жаш чыкпай койсо, көздөн жаш чыкпаса да көкүрөк могул жерден бушайман болбой койсо, бул жүрөктү май басып, жүрөктө кара тактарга толуп калгандын белгиси. Элестетиңиз, демек адам намазда да ыйлай албай, же көздөн жаш келбесе да көкүрөгүнөн бушайман болуп, ички сезими, уйгу туйгу болуп, маяктан адамды кыйнабаса, демек бул көздүн май басып жүрөк ооруларга чалдыкты деген сөз. Анан үчүнчү, өтө сурадыңыз, пайгамбар салам айткан, 3 жергиликтүү эркек адам 3 жолу жумага барбай койсо жүрөгүн кара так басат деп. Жүрөгүн кара так басат дегени жүрөк ооруга чалдыкты. Анын алдында түшүндүргөн комментарий берип, кантип десе, би ан ла юридал хайр аслан, эч качан жакшылыкты кылгысы келбей калат экен. Мындай сооптуу, мурда сооптуу ишти кылчу да бул адам жардамдашып. Ага деле көңүл кош, буга деле жок деп мындайча айтканда, жөн эле жан жыргалын ойлоп, магдырап жата берет, жакшылык ишке кадам буту баскысы келбей калат. Ушул жүрөктүн оорусу күч алып кеткендигинен кабар берет экен, өнөкөттөшүп кеткенинен. Устаз, кошумча бир суроо. Ошол көрө албастык адамга бул дүйнөдө кандай бир зыян алып келиши мүмкүн? Себеби көп учурда болот, ошол социалдык тармактардагы, жашоо шарттардагы мындай түрдүү себептер адамга мындай көрө албастык сезимдерди алып келет. Бирок ошол сезим анын жашоосуна жана ахиретине кандай зыянын алып келет? Көрө албастык сезим бул жашоодо хадистерде, азыр сиз айтканда эле мен ойлонуп баштадым да, аяттарда, хадистерде мындай деп келет да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, эки мусулман көрө албай бири-бирине нараздашып урушуп кетсе, алардын эң жакшысы биринчи кечирип, кичпейил болуп салам бергени дейт. Демек, көрө албастыктын бул дүйнөдөгү зыяны амалы кабыл болбойт. Хадисте айтылган, биринчи, төртүнчү күнү адамдын амалдары көтөрүлүп кабыл болуп турат, кек сактаган адамдын гана амалы көтөрүлбөй калат. Амал көтөрүлбөгөндөн кийин адамдын жашоосу бузулат, бул бир. Экинчиден, медициналык жактан кек сактаган адам өзүн оор ооруларга чалдыктырат экен да, жүрөк оорусуна, онкологический ооруларга. Бир даанышманга келип ушинтип суроо берген экен. Кек сактаганымды кое албай койдум дегенде, балам үстүңө кап, бир мешок кап алып кел дагы, ар бир адамга капа болуп кек сактап калганда, бирден оор таштарды салып кое берген дейт. Бир күнгө жетпей жана ташты көтөрө албай, жону баягы канап кыйналып кетет да. Көрдүңбү балам, ушу көрө албастыкты жүрөккө топтогон сайын сен көтөрө алгыс күнөөлөр менен, жүк менен өзүңдү кыйнап койгон болосуң дейт. Акыреттеги жаманчылыгычы, Кур'ан-ы Каримде Ибрахим пайгамбар айткан, "Яума ла янфау малун вала банун илля ман аталлаха биқалбин салим." Кыяматта адам байлыгы да башкасы да жардам бербейт, кенен көкүрөк, кечиримдүү, таза жүрөк болмоюнча дейт. Демек, башка баардык амалды кылып туруп, бирок кекчилдик менен бара турган болсо, акыретте чыныгы банкроттордун бири болуп калат экен. Анан эң коркунучтуусу Нурсултан мырза, Шейх Рамадан Бути рахимахулла айтып атат, көрө албастык менен алектенип калган адам ыйманынын даамын тата албай, балким ыймансыздык жолуна түшүп кетиш коркунучу бар дейт. Анткени эмне үчүн көрө албастык? Түбү Аллах бөлгөн тагдырга бул наразы болуп атат. Кудай, сен буга бердиң, эмнеге мага бербедиң деп. Демек, бул ыйманга түздөн түз тиешеси бар да. Ыймандан ажырап калуу коркунучу бар экен. Алла Таалага мындай наразы болуп. Наразы болуп. Сен адилеттүү эмессиң деген сөз да, мындайча айтканда. Эмнеге ага бересиң, мага бербейсиң деген нерсе келип чыгат экен да. Ошол негизи пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзгөчө көңүл буруп, кандай сапаттарды жакшы көрчү? Аллах Таалам ыраазы болсун. Сагай көпчүлүк билгендей эле эң биринчи кичпейилдүүлүктү жакшы көрчү экен да. Анткени Аллах Таалам айтат, текеберлик бул Аллах Таалам айтат, бул мага таандык сыпат. Ким текебер боло турган болсо, менин мүлкүмө көз арткан болот, ал оңбой калат дейт. Демек, кичпейилдүүлүк. Саид Багдаш Устазыбыз айтат да, китеп жазып атып таң калдым дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кулчулук заманында кулдар келип кайрылса, лаббайка, не кызмат, жан дилим менен даярмын деп турчу экен да. Ушунчалык кичпейилдүүлүк. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мактаган сыпат кичпейилдүүлүк, бирок бул өтө кордукка жетелебеш керек экен. Жагымбоздукка жетелебеш керек. Ажырын билиш керек. Кимде ким кичпейил болсо, Аллах анын даражасын көтөрөт дейт. Кимде ким текебер болсо, Аллах аны жер менен жексен кылат. Биринчиси кичпейилдүүлүк, анан экинчиси чынчылдык.
Бул хадис эмес экенде талаш тартыш бар, бирок аалымдардын сөздөрү шариатка такалат. Момун адам уурдап коюшу мүмкүн кээде ачкачылыктан. Зинага барып калышы мүмкүн, Кудай сактасын, бирок эч качан жалган айтпайт дейт. Баягы бөлөк ишенимдүү хадис. Чындык жакшылыкка жетирет, жакшылык бейишке алып барат. Адам дайыма чындыкты көксөп жүрсө, Аллахтын астында чынчыл болуп жазылып калат экен да. Демек жөнөкөй эле экинчи чындык, анан үчүнчү эме тезирээк тооба кылуу. Сыпаттар көп да, бирок бизге керек сыналалы. Адам ката кетиребиз, ойдон, сөздөн. Ошондо Пейгамбар айтыптыр. Биз кемчиликтүүбүз, күнөө кетиребиз. Күнөө кылсаң, создуктуруп жүрбө тообону. Артынан жакшылык менен жууп кой, дароо кечирилип кетет дейт. Анан эң акыркысы адеп ахлак баягы. Анткени Пейгамбар көп жерде жакшы кулк мүнөз менен дейт. Анткени бул китепте мен кыскача эле айтайынчы, ачпай. Адеп ахлак баалуу же ибадат баалуу деген теманы козгогон. Фатва, салмак, ибадат баалуу дегенге барат экен. Бирок кээ бир аалымдар айткан, адеп ахлагын оңдобосо, ибадат өзүнө эле болуп калат. Адеп ахлагын оңдосо, ибадатынан эл дагы башка бирөөдөн андан пайдаланат дейт. Алла разы болсун. Устаз, эми ушул бизде убактыбыз ченелүү, ошондон улам бир жыйынтыктоочу бир сурообуз менен акырындап эфирибизди жыйынтыктасак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахумма салли аля саййидина Мухаммадин бирзарватил кайнат ва муракабатиха. Иншалла, балким элестетип көрөлү эми мындай сиздин оюңузга кандай туура келет. Эгерде ушул арабызда болуп калса, кандай ойлойсуз? Эгерде арабызда ушул араб өлкөлөрүндө жүрөбүз, Кыргызстанда жүрөбүз. Мына өзгөчө азыр сабагыбызды ушул кыргыз мекендештерибиз, бир туугандарыбыз, мусулман бир туугандарыбыз көрүшөт. Ушул биздин абалыбызды көрүп, арабызга келип калса, кайсыл мисалы үчүн мүнөзүбүз үчүн, кайсыл сапаттарыбыз үчүн биз үчүн өзгөчө кубанмак, сүйүнмөк, жана кайсыл сапаттарыбыз үчүн аябай кейимек деп ойлойсуз? Өтө оор суроо экен, жоопкерчиликтүү. Бизге эң чоң сүйүнө турганы көрбөстөн туруп Аллах Таала ыйман келтирүүгө мүмкүнчүлүк бергенине сүйүнмөк. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз сөзүндө айткан да, мен бир туугандарымды сагындым деп. Биз сиздин бир туугандарыңыз эмеспи деген сахабалар, ооба силер менин досторумсуңар. Менин бир туугандарым кыяматка жакын ушундай дүйнө азгырыгынан сактанып, Аллах мүмкүнчүлүк берип мени көрбөстөн ыйман келтиргендер дейт да. Ошон үчүн ар бир пайгамбар дубасын бул дүйнөдө колдонсо кабыл болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дубасын акыреттеги үммөттөрүн ичинен чоң күнөө кылган, адашып кылып алган пенделерине сактап койгон да. Ошон үчүн биздин ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын атын унутпай, алыбызга жараша аз болсо да сүннөтүн аткарууга тырышканыбызга, мусулман үммөтү болгонубузга сүйүнмөк. Ал эми өкүнө турган нерсеси өтө көп нерселер, бирок азыр бир аз убакыт берсеңиз. Эки нерсе. Кыскача баамымда, убакытка кыянат кылбай эле. Биринчи нерсе тынчтыктын кадыр баркына жетпегенибиз үчүн. Силер эмне үчүн жалпы адамзатка кайрылмакта? Эмне үчүн маселени тынчтык жолу менен чечпей, силер ошол согуш жолу менен, сөзсүз кан төгүү жолу менен, же талак жолу менен, же сөзсүз көрө албастык кылмыш жолу менен чечип атасыңар? Мен силерге бүткүл нерсени айтпадымбы деп. Анткени өткөндө көлдө жүрсөм, чубак устаз бир адам түшүнө кирип турду, айтыптыр да. Түшүндөчү, жакшы түш жарымырыс го, түштөн өкүм алынбайт, бирок жакшылыкка себепкер болот. Көзүң тирүү кезде керек болсо аял менен эркектин ортосуна чейинки маселени айтып келдим эле, бирок адамдар эмне эле кайра амалсыз болуп кетип атат дептир да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биздин тынчтыкты баалаганыбызга өкүнмөк. Эмнеге дегенде Айшенебиз, Аллах ыраазы болсун, Рамазан кадыр түн кечесинде катты сүйүнүп, ушул кадыр түндө ибадат кылганда, маанайын карап көрүп туруп сураганда, Аллахтан эмне дуа сурайын кадыр түнгө туш келип калсак десе, салиллахул афу вал афия, тынчтыкты сурагын. Берекелүүлүктү, тынчтык болсо баардык нерсе болот деген. Тынчтыкты кадырлаганыбызга бизде ушул эметмек. Биз азыр өкүнүп атпайбызбы? Бул көйгөйдү айтабыз, дыйгөй, бирок тынчтык жоголуп калса бүт нерсе көзгө көрүнбөй калат экен да. Тынчтыктын кадырына жетиш керек. Экинчи нерсе, жүрөгүбүзгө көбүрөөк дүйнөнү киргизе алганыбызга өкүнмөк. Алыска барбайлы, өзүбүздүн үй бүлөдө дүйнөнү ээлеп жатабыз, бирок бир тууганыбыз кор болуп жатат. Дүйнөнү ээлеп жатабыз, ата энебиз муктаж болуп жатат. Ошол эле дүйнө ээлеп жатабыз, мамлекетке балким салым кошсок болмок. Хадисте айткан, кыяматка жакын силер көп болосуңар, бирок
душмандарын кылтаган илинип кыйнап алда каласыңар бөрү талангандай. Эмне аздыктанбы жок эмнеден десе жүрөгүңөргө дүйнөнүн сүйүүсү кирип кетет деген да. Карттар үйүнө барсаңыз мүмкүнчүлүгү жок болуп таштаган эмес, бай болуп, бий болуп, мансапта бай болуп жүргөн адамдар ата энелерин көп таштайт экен. Ошон үчүн үммөтүм эмнеге дүйнөгө көбүрөөк сүйүү койдуңар деп ошого көбүрөөк кыжалат болмок да. Эмнеге аны жакшылыкка себеп кылбай жүрөккө ошонун кулу болуп калдыңар деп кыскача ушуну айтмак. Устаз, Алла разы болсун. Ушундай сонун убакыт бөлүп, мына азыр саатты карасам, түнкү саат 12-ге бир 7 мүнөт убакыт калыптыр. Ушул Атайын Ысык көлдөн келип, биз менен ушул подкастты тартууга макул болдуңуз. Мен ойлойм, эң бир жакшы темаларды сиз менен талкуулап, жакшы бир жоопторду алдык ар бир сабактан. Мен жеке өзүм, устаз дагы, ушул жакта отурган операторлор дагы, бүт команда өзгөчө рахат, өзгөчө бир сабак алабыз. Мен ушул жакта эң биринчилерден болуп сабак алып атканына да аябай кубанычтамын. Алла разы болсун. Учурдан пайдаланып ушул долбоорубузду колдогон жалпы биздин өнөктөштөрүбүзгө чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин башкы өнөктөшүбүз Бака Исламга чоң рахмат. Ушул биздин долбоорубузду колдоп келет. Жана ушундай көрсөтүүлөрүбүздү биз in-house Эмерек салонунда колдойбуз. Ушундай чоң бир командабыз бар. Ушул командабызга колдоо көрсөткөн бул Куликов адал тамак аштары, Куликовдун эмгек жамаатына дагы чоң рахмат. Жана дагы кошумча биздин ушундай агро куш деген сонун тоок эттери бизге ушундай бир белек жөнөтүптүр устаз. Ошону сиз көлгө үй бүлөңүзгө тартуулап койсоңуз, иншалла ушундай сонун бир корзина тоок эттери менен ушул адал экен иншалла. Ошону биз аманат катары сизге тапшырып коелу. Алла таалам ыраазы болсун. Ошондой эле Неом деген курулуш компаниясына өзгөчө да ыраазычылык билдиребиз. Алла субхана таала баарыбызга берекет берсин. Устаз, анда учурдан пайдаланып бир жыйынтыктоочу сөз сизден болсун. Рустам мырзам, жанагы сурооңуздан дагы эле кете албай көзүмө жаш айланып атат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азыр келип калса, кайсыл нерсеге сүйүнүп өкүнмөк дебедиңизби? Албетте ар бир мусулман адамдын кыялы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен акыретте жолугушабыз. Аллах жакшы жолугушууну насип кылсын. Могу үй бүлөлүк маселелерди чечип калганда, эми баягы эркектердин баардыгы жаман деп айта албайбыз, бирок жоопкерчилик, жан жыргалы, жалкоолук көбөйгөндө 5 кол тең эмес, арасында аял затыны себепсиз сыздаткан эркектер дагы көбөйүп жатат да. Ошондо аялдардын көп суроону жазганда да эми баягы айтышы мүмкүн, эмнеге аял тарапты алып атат деп, бирок ушунчалык жан дүйнөсү кыйналганынан мен күйөөмдү Аллахка даттанам, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга даттанам деген сөздөр жүрөктешип кетип атат да. Акыркы ажылыкта да коштош ажылыгында Истаусу бин ниса хайран, аялдарга жакшы мамиле кылгыла деген да. Биринчи кезекте энелерге, жубайларыңарга, кыздарыңарга депчи. Эркек адам эч качан кыздарга колун көтөрбөш керек. Ошон үчүн биз ажырашуудун колдон келишинче азайтып, эркектер катары аялдын 1000 эркелиги болсо дагы көтөрүп, аялдарыбызга көп талак берип ажырашып кетпесек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушуга көбүрөөк өкүнмөк. Силер үйлөнгүлө, көбөйгүлө, силердин көптүгүңөр менен мен сыймыктанам деген да. Ошол аялдарга болгон осуятына жигит катары, эркек катары чыдап, кайраттуу болуп, отурумдуу сыноодон өтөлү, аял заты да жардам берсин ага. Акыретте Аллах таалам биздин сыймыгыбызды толтурсун. Анан эң жакшы белек мен китеп деп билем. Нурсултан мырза, сизге аманат. Мына Шейх Шурумбул Али чоң ханафи аалым, Саид Багытар Сазы эмгек кылган бактылуулук тепкичтери дейт. Бир уулуңузду Кудай жолуна, илимге берсеңиз, ошол уулуңузга аманат кылып тапшырыңыз. Анткени дайыма айтам, бирөө аалым чыксын, бирөө медик чыксын, бирөө мекен үчүн военный жактан кызмат кылсын деп. Денис агам, сизге ушул китепти берейин, медицина тармагында. Жакшы жашаан илгери үмүт, балдарыңыздан Кыргызстандан дүйнөлүк оор операцияны жасай турган бир медик чыксын, биз ошого тилектешпиз. Амин. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, иншалла ушуну менен биздин көрсөтүүбүздү чыктайбыз. Устаз, бир бата берип койсоңуз, уруксатпы? Кечиресиз. Субханакаллахумма бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Жамаат, сиздер ушул өтө берекелүү подкастка чакырганыңыздар үчүн ар бириңиздерге ушул жерден Аллахым ыраазы болсун. Ыйманыбыз бекем, ден соолугубуз чың болсун. Дүйнө жүзүндө тынчтык, кошуна өлкөлөрдө сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанда ажабыбыз аман болсун. Балагатка жеткенден баштап чоңуна чейин бардыгына Кудайым жаркын келечек берсин. Кордоп, сыздап калуудан, тынчтыкты жоготуп, кокуйлап калуудан, неаматты кадырлабай кеткенден кийин боздоп калуудан Кудайым өзүң сактагын. Сыноонун ордуна жакшылыктарын жаадыргын. Сиздердин үй бүлөлөрүңүздөргө, бала бакыраңыздарга Алла таалам кетпестей өлөт, эки дүйнөнүн рызкысын насип кылсын. Амин.
Ушундай бир сонун дуа тилек менен урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Дайым биз менен бирге болуңуздар. Биздин видеолорубузду мүмкүн болсо сиздер бир жакшылыкты жайылтууга себеп болуп бөлүшүп туруңуздар. Иншалла ар бир сөздөн ой жүгүртүп, буюрса сабак алганга аракет кылалы. Биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жалпы эмгек жамаатыбызга да чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.